Күндөрдүн биринде ал мага шаар башчысы зордуктап салганын айтты да, түн ичинде түйүнчөгүн көтөрүп алып үйдөн чыгып кетти. Андан кийин мен аны шаардан жолуктура албадым. Башка эл журтка кетип калса керек, деп Сыганды карады. Ал да каргасыз бизге окшогон шордуу да. Арфи болсо аял албай өтүптүр, деди Сыган. Анын кайтарганы чалдын сокур кызы, деги эле обу жок баркташат. Же шордуу көрбөсө. Ал кыз ичип жегенден башка эмнени билет? Анча ашып кеткен сулуу деле эмес. Ошол кыз үчүн шаар башчысына жибекти кантип алаардын сырын айтып бердим. Сокур кыздын калыңы болду. Антип айтпаңыз, улуу урматтуум. Жаратылыштын кырсыгы. Ким билет? Азыр минтип сүйлөп жатканыңыз менен эки бутуңуз, эки колуңуздан ажырап калаарсыз, деди Сыган ачууланып. Тобо, кой, мен тамашаладым. Ал келечекте менин келиним болот. Лилияны мен кичүү балама алып берейин деп жүрөм. Күйөөсү менен жатканды, турганды билсе болду да. Андан башка аял заттын колунан эмне иш келет? Аялдар эркектерге ошоң үчүн гана жаралышкан, деп тамагын жасап алып сөзүн улады. Ошентип шаар башчысы экөөбүз соодалашып бүткөнбүз. Бирок шаар башчысы мага ал кызын бир түнөгөндөн кийин бермек болду. Анткени ал келинимдин тукуму да кийин кыйын чыгаар. Ал айып эмес, Загиранын өңү толку бою келишкен келин. Кимди болсо да тамшандырат. Ары бери кылыктанып, куйругун чайпап басканда тим эле шилекейин куйлат жеркен. Андай болгону менен аябай кызганчаак келин экен. Үйдөгү аял аттуу кызматкеринин баарын кууп жиберип, жалаң эркектерди топтоп алды. Шаар башчысы өзүнүн шайкелеңдигине түшүнүп, ага үн катпады. Мына, шаар башчысы деген ушундай болушу керек. Азамат, мага эркек катары жагат, деп шыпшынды. Сыган үн катпай кызарып, татарып олтура берди. Ал тигил дөңгөчтүн үстүндө мык менен кагып койгонсуп кыймылдабайт. Дамбаны жутуп жиберүүчүдөй тиктеди. Мен эмне кылаарымды билбей, сиздин балаңыз Лилияны сүйбөсө деле алып бере бересизби? Дедим көөрүктү басып. Ал эмне деген сөз? Билбейм таксыр, деп ийинимди куушуруп койдум. Мына мен сүйбөй этпей эле үйлөнүп алганмын. Кудайга шүгүр, жашап келе жатам. Ал мени чаңган жок. Мен эркекмин, мага баары бир. Кайсы аялдын төшөгүнө жатсам, ошол меники, деди кытмыр күлүп. Кээде мен башкаларга да бара калам. Кылт-мылт эткенимди билсе, тирүүлөй тытып жебейби? Деди ордунан туруп. Ишиңердин илгери болушун каалайм. Апта сайын келип жасаган буюмуңарды алып кетип турам, деп чыгып кетти. Бабырап көп сүйлөгөн эмекен. Анын Лилия жөнүндө эскертип койгону жакшы болду, деди Сыган чөмүчкө салынган күмүштү эритип жатып. Эмнеге? Качууга ыңгай келсе качабыз да. Кармап алышат. Көрөбүз, мен бекеринен Сыгандын тукумунан эмесмин. Жаманчылыкты алыстан сезем, деди. Лилияны кемсинткен сөздөрү менен Дамба жамандап жатса, оозуңа суу толтуруп алгансып, үн катпайсың? Дедим аны жек көрүп. Колумдан эмне келет? Анын сөзүнө арданып өлүп аламынбы? Ансыз да араң дегенде өзүмдү кармадым. Эгер Дамбанын көзүнчө мен Лилияны кызгансам болбойт. Шаар башчысына билгизип коет да, баары ойронго чыгат. Тилеген тилегибиз ташка тиет. Ошондо озондойбуз. Учурдан туура пайдалана билиш керек. Көптү көргөнүң менен аз жашагансың, деп күйүп жаткан отту тиктеди. Акмак, Лилия талаада жаткансып, баламы алып бере коет элем дейт, деп ар жактагы калыпты Сыганга сундум. Булардын жалгыз адамгерчилиги тойгон курсагы, турмушта пайда көрүү жагын издеген эмелер. Эртеңби бүрсү күнү өлөөрүн билишпейт, деди чөмүчтөгү эритилген темирлерин калыпка куюп жатып. Эмнеге адамдар ушундай акмак болушат, деп көөрүктү ылдам бастым. Кайдан билем, мүмкүн энесинин канында жаман адаттар болгон чыгар. Тукум куучулук бар да, деп калыпка куюлган күмүштү кичинекей кычкач менен жылдырып койду. Мен ага үн катпадым. Анткени Лилия жөнүндө айтылган сөздөрдү Сыган таптакыр уккусу келбегенине түшүндүм. Себеби кабак кашы жыйрылып, кандайдыр бир ич күйдүлүктүн көлөкөсү анын жүзүн каптап тургансыды. Ал улам балбылдап күйүп жаткан отту карап коюп, чөмүчтөгү коргошунду ээритип жатты. Сыгандын ушул мезгилдеги көрүнүшү тигил отто ээрип жаткан күмүш сымал эле. Анткени Дамба келип кеткенден кийин ал өзүнчө карбаластап, отко койгон калыптарын чачыштырып алды. Сыгандын өз аты Маниль болуучу, бирок бул ысмы менен эч ким атачу эмес.
Кээде Люли, Сыган, ал эми шаардыктар аны Кара сакал деп чакырышчу. Буга ал таарымчу эмес. Дамбанын бизге келип айткандары Сыганга аябай таасир берди окшойт. Буюмдарды көңүлсүз жасап жатты. Бирок мага билгизбегени менен каштарынын улам-улам жыйрылышынан байкадым. Ал ичинен капа болгондо ушундай адаты бар болуучу. Анын эмне ойлоп жатканын мен билгеним жок. Бир гана кара тору майланышкан жүзү, чарчаган өңдүү. Сыган башка кишилердей сыртынан кайгырчу эмес. Азап тозоктун баарын ичине, жүрөгүнө топточу. Ушул себептерден болсо керек, анын сырткы көрүнүшү өзүнөн алда канча улуу көрсөтүүчү. Анткени көрө оокат менен алышып жүрүп, чачын кандайча агаралап кеткенин билбей калган. Адам баласы менен өмүр бою бирге жүрсөң да, аны баардык жагынан билиш өтө кыйын. Мага да Сыган ошондой сезилди. Себеби ички сырты өзгөрүштөрү кээде кирпик какканча ылдамдыкта болуучу. Көз алдыңда ойлогон, күтүлбөгөн мүнөздөрү көрүнчү. Ал балбылдап күйүп жаткан отту көзөп жатып, мага төмөндөгүдөй кайрылды. Мен жашоодо болот элем. Жешилип баратам. Өзүң канчалык курч болсоң да, тагдырың өтө оор болсо, баары бир өгөйлөнөт экенсиң. Эгер мындан 1 жыл мурун Дамба Лилия жөнүндө жанакындай сөз айтканда, мен эч нерсе ойлобой туруп, бычак менен малып алат элем. Эми болсо мокодум. Эр жүрөк болсоң да качандыр бир убакта турмушуңдан коркот экенсиң. Мен да Дамбанын алдында ошондой болдум. Анын сөзүн угуп жатып, баарына көңүл кош мамиле жасагым келди. Баягы былжыраган адамдардын бири деп ойлоп кетем. Мен өз тагдырымды байкап көрсөм, эшек байкуштун сүйрөп жүргөн арабасына окшоп кетет. Адамдын жүрөгү да ушул сыяктуу. Бизден эмнелер гана чыкпайт. Жанагы шүмшүктүн айтканы жанымды кейитти. Баласынан калың аяп, келиниме шаар башчысы бир түнөгөндөн кийин алып берем дегенин көрбөйсүңбү? Ошол иттин кайсы жакшы тукум чыгат дейсиң? Деги бул аалам мага тар. Ушул акыр чикирлердин арасында чыдап жашап жүргөн биз да кыйынбыз. Бетибиз чымырбайт экен го. Уяттын кантип жеп алат адамдар. Такыр түшүнүп болбойм. Сыгандарды адам катары эсептешпейт, керек болсо дүйнөнүн сел саяктары деп сөгүшөт. Бизди тебелеп тепсешет, эзишет. Ааламды тентисек да, күзгү ачсак да, уурдасак да, жокчулуктун азабын тартсак да, ар бир сыгандын жүрөгүндө боорукерлик, уят бар. Анткени биздин эл могул Дамба сыяктуу шүмшүктөрдөн эмес, атактан күчүн келинин койнуна жаткызгандай. Уят кайда? Мүмкүн ааламда жашап жаткан адамдардын уятсыздыгына, айбанчылыгына, таш боордугуна чыдай албай, өзү күндүн ары жагына жашырынып кеткендир. Ой, адамзат жашаган аалам кандай оор. Жада калса жыл сайын шаар башчылары жазалоочуларга атайын баланча кишини камайсың деп салык салышат. Ар бир тутуп келген кишилери үчүн 25 тилди алат. Ал байкуш күнөөлүүбү жокпу, кандай болбосун каралап, сындаганга тыгыш керек. Алар падышага бекер иштешет. Ошондойлордун эсебинен сүткор жазалоочулар, күнөөлөөчүлөр, жоопко тартуучулар, ал эмес молдолордун ордун баскан дарыгерлер жашап жатышат. Тагдырды баштарынан өткөрбөгөн караңгы эл буга түшүнө алышпайт. Элдин курсагын кур сөз менен тойгузуп, алдап жаткан шүмшүктөр да карапайым биз сыяктуулардын эсебинен жакшы жашашат. Ааламда менин билишимче падышалар, казынанын соода сатык иштерин кармагандар, жазалоочулар гана бейиштин төрүндө. Жазалоочулар бекер кийим, бекер тамак, андан сырткары байкуш кылмышкерлердин бирин экин тапканын тартып алышып байышат. Кылмышкерлер жазалоочуларга күн сайын ийип турган сүт. Булар куурай башын сындырып, үйүндө да оокат кылышпайт. Ай, жүрөк күйөт. Кандай уятсыз. Башына кыйынчылык келгенде өз атасын, аялын, мекенин бир сындырым нанга сатып жиберишет. Мындай шүмшүктөрдү биздин падыша билбейт. Бул ишке өжөрлөр, наадандар, таш боорлордон чыккан таш боорлор, ырайымсыздар, чыныгы акмактар, ааламды бир сындырым нанга сата тургандар барат. Биздин Хамирахундай адам жазалоочуга жарайт. Ааламда эң оор эмгек кишилердин тагдырын ак кагазга түшүргөн адамдардыкы менен кичинекейинен балдарга тамга таанытып, чоңойгонго чейин кыйналып кысталып, аларга эне ата сыяктуу болгон окумуштуулардыкы. Экөөбүздүкүн эмгек дебесек да болот. Уятсыз адамдар үчүн мен уялып жүрүп чачым агарды. Бул шүмшүктөр дөөлөттүү, акылман болуп чыга келет. А сен алар үчүн уялсаң, кайра тебеленип, тепселет экенсиң, деп күйүп жаткан отту көсөгүч менен чукулап койду. Сен адамдар үчүн уялганыңды адамдар түшүнбөйт да.
Тескерисинче уятсыз, тажал, анткорлордун көпчүлүгү турмушта өтө жакшы жашашат. Өздөрүндө адамдык сапат такыр жок экендигин пайдаланышып, уяттуу адамдарды омуроолоп, керек болсо жашап жаткан жашоосун тартып алышат. Алар билишет, сен ал үчүн уялганыңды. Ошондон пайдаланышып жашай беришет. Ага Кудайдын да күчү жетпейт. Бир гана мал башкаларга жаман адаттарын жуктурбаш үчүн алардын укум-тукумунан бери өрттөп жок кылыш керек. Башка айла жок. Өздөрүнүн курсагы үчүн гана жаралгандар. Булар жерди, элди кууратышып, акыры баарын ошол тарапты көздөй башташат. Ошентип чындык менен боорукерлик жер алдына кирип кетип, таш боордук асманга көтөрүлүп чыгат. Мактаган жактаган жиндисмал олуйлар болушат. Анын башын биякка тарсаң биякка, тиякка тарсаң тиякка кетет. Түбүндө акылдын көрөңгүсү жок. Кур сөз менен мага сага окшогондордун курсагын тойгузушат. Аны сен сүйөсүңбү, сүйбөйсүңбү, иштери болушпайт. Сен экөөбүздүн атыбыздан сүйлөшөт, уялышпайт. Мээсин дүнүйөгө, дөөлөткө жеңдирген кур кыялдарын жазышкан олуя китептерин курт жеп, чаң басып, мечиттерде үйүлүп турат. Куураган эскерген акыр чикирдүү жашоого айланып, мен олуямын деп төштөрүн койгулап жүрүшпөйбү? Алар адамзаттын сырткы көрүнүшүн сүрөттөп, ал эми ички жашоонун сырын билишпейт. Сендей мендей шордууларга андай китептердин кереги жок. Экөөбүздүн окутуучубуз, жашообуз менен тагдырыбыз. Анткени аларды окуй да албайбыз, чынбы? Дедим ага карап. Айтканың эп. Турмушта мен көп көрдүм тагдырдын ар кандайын. Бирок тил менен аны адамга жеткизүү кыйын. Сулуу сүйлөй албайм, дедим ага жылмайып. Эгер мен сенчилеп турмуштун ийне жибине чейин териштире билсем, анда олуя болмокмун, деп көөрүктү тынбай баса бердим. Менин жүрөгүм эмнени айтса ошону айтып жатам. Кээде ушул жашап турган адамды, ааламды чеңгелме бекем ууштап туруп, жаманын бир тарапка, жакшысын бир тарапка сыгып салгым келет. Мүмкүн жер үстүндө жашай албаган өзүбүз күнөөлүүдүрбүз, деп бетимдеги теримди аарчыдым. Жок, таптакыр андай эмес. Эгер мен Кудай болуп жаралып калганымда, адамдарды кайрадан топурактан жууруп жасамакмын, деп жүзүн бет арчысы менен сүрттү. Мен ысыганымдан чыдабай, үстүмдөгү чапанымды чечип, күнүмдүк жашоого баары бир адамзат аргасыздан баш ийет. Анан кайра согуш, кайра кыргын, Хатип айткандай, ааламдын да акыркы чеги бар. Ошого жеткенде баарыбыз жок болот экенбиз, дедим. Жок, эми аалам жаңырса мындай болбойт. Аз да болсо чындыктын, акыйкаттын нуру таралат. Ал көп нур болот. Ошентип, сен экөөбүздөй сел саяктар жоюлат, деди жылмалап жаткан колундагы билериктин бетине түшүрүлгөн кооз оймо чиймелерди кичинекей бычагы менен урчук жерлерин жонуп. Сен экөөбүз турмуш жөнүндө сүйлөшө берип, олуя болуп кетер бекенбиз, деп отто турган чөмүчтү ага сундум. Айлаганча, Нинос колдон келбесе, кыял менен жашаганда рахат. Жүрөгүбүздүн оорлошкон жок болот, деп билериктин таш чөгөрүлө турган жерин көздөй баштады. Мен сыганга кайрылып жооп бергеним жок. Чарчаганыма карабай, көөрүктү тынбай тартып жаттым. Ал күнү керели кечке жасаган ишибиз менен алек болдук. Түш ченде төлөш дасторконго оролгон бал токоч, ширин күрүч алып келип, Юз Мухаммеддин ооруп калганын айтып кетип калды. Хатип чалдын өз аты Юз Мухаммед эле, бирок аны минтип атачу эмеспиз. Эркелетип Хатип деп айтуучубуз. Сыган экөөбүздүн ал күнкү иштеген ишибиз аябай көңүлсүз болду. Эртең мененки дамбанын былжыраган сөзүнө кыжаалат болсок, түштөн кийин Хатиптин ооруп калганына кайгырдык. Экинчи бир себеп, экөөбүздүн тең акысыз иштеп жаткандан кийин бизге жасаган буюмдарыбыздын эч кандай кызыкчылыгы да жок эле. Оору кылбоо ыйык болгондон кийин күмүш, алтын баары өз ордуларында калуучу. Кашкар шаарында канчалык турмуш оор болсо да, көз уялткан алтын күмүштөр, асыл таштар, кымбат баадагы кездемелер, ар түркүн айбанаттардын терилери дүкөндөрдө күнү-түнү кулпусуз ачык бойдон калуучу. Аларга бир да адам тийүүчү эмес. Бул көрүнүш ааламда бирден бир кереметтүү адат. Ал эми шаарда жүрүшкөн сыгандар бирин экин гана эч кимге зыян келтирбеген буюмдарды жымырышчу. Бирок аны эл сыгандардын ырымы катары баалашчу. Бул туурасында эч убакта сөз да болуучу эмес. Жалпы жонунан сыгандар, уйгур сыгандары, сарт сыгандары, грек сыгандары, жаңы сыгандар, араб сыгандары болуп бөлүнүшчү. Сыгандар испандыктар эле. Кийинки мезгилде Испаниядан бирин экин угушкондору бар эле. Ошондуктан алар сыган катары эсептелишчү эмес.
жөн гана сел саяктар деп аталышчу. Сыган кийинки топто кошулуучу. Мына ушундай турмуштун татаал шартына карабастан, башка жактан көчүп келгендер да кол кармаактык жасашып эмес. Сыгандар төлгө ачышып жатканда гана тигил кишинин жарым-жартылай дилдесин жымырып алышчу. Бул салт жана алардын эң чоң ырымдары болуучу. Андан башка жалпы элге эч кандай зыяндары жок эле. Кечинде Сыган экөөбүз жата турган жайыбызга келерибиз менен эшиктен Имаш кирип келди да: "Экөөңдү тең чал өзүнө чакырып жатат. Сыган, сен гитараңды алып ал", деди шашкалактап. Сыган экөөбүз бири-бирибизди таң калгандай карадык. "Деги Хатип соо болсо экен", деди Сыган. "Эртең менен төшөктөн тура албай калыптыр. Азыр бөлмөдө ары-бери басып жүрөт", деди Имаш кейиштүү. "Дарыгер чакырдыңарбы?" "Ооба". "Эмне дешти?" дедим мен эшикти көздөй басып. "Карыды-арыды, тынчтык керек. Кээ бирлери суук тийип калыптыр дешет. Айтор түшүнбөйм. Загира да атасынын бөлмөсүндө олтурат". "Лилиячы?" деди Сыган. "Ага ооруганым тууралуу айтпагыла, капа болот деп койду. Лилия болсо гүл бакчада Арфи менен сейилдеп жүрөт", деди шашып-бушуп. "Деги Кудай сактаса экен. Чал кокус көз жумса, анда бизге жашоо жок. Жанагы адам доңузу Хамирахун тиши менен бизди жарып салат го. Жакшы адамдан эч ким айрылгысы келбейт эмеспи?" деди Имаш алдыга басып. "Аның чын Имаш. Өңгөсүнөн да Лилия байкушка убал болот го. Же көзү менен көрбөсө, Загираны кууп жиберсе да дагы бирөөлөргө тийип алат. Буту колу соо, телегейи тегиз. Лилия байкушчу куурайт да куурайт. Ары бол, бери бол, сокур деп Хамирахун далай кемсинтент го. Эстесем жүрөгүм күйөт. Койчу байкебайлар. Төлөш экөөбүз го шаарда самын жок болгон күнү шакар кайнатып, ашпозчулук кызматты аткарып, гүлдөн суу жасап, аны сатып доңуздун ишин жасай беребиз. Арфи гүл өстүрүү менен алек болот. Ал байкуш да карыды. Лилия уктап жаткан жеринен Хамирахун апийимге мас болуп алып, түн ичинде ага бармак болгондо, ушул байкуш Арфи кыздын абийирин сактап калган. Эртеси Хамирахун билмексен болуп койгон. Бул итке өкүм жок. Бийлик эмне кааласа өзү билет экен го. Ошондон кийин Арфи сак болуп калган. Ал жөнүндө Хатипке айткан эмес. Айткан күндө да Хатиптин колунан эч нерсе келбек эмес. Кайра ага оор болмок. Байкуш чал турмушунан басырынып калмак. Шерменде Загираны көрбөйсүңбү? Өгөй энеси өлгөндөн кийин Хамирахунга тийип алганын. Деги кай бир ургаачылар балык мээ болушат экен. Загира үчүн Хатип элден, жерден сынды. Жалгыз Лилияны кыя албады, же болбосо баарын таштап кете берет болуучу, деп Имаш оор улутунуп койду. Аңгыча чалдын бөлмөсүнө келдик. Хатип Загира менен мамыктын үстүндө олтурган экен. Эшиктен кирип келген үчөөбүздү чал жылмаюу менен кабыл алды. "Улуу урматтууларым, бүгүн мен силерге баягы Лилиянын бөлмөсүндөгү дубалга илинип турган кереметтүү сүрөттөрүмдү айтып берем". Ошондой эле Сыгандардын жүрөк титиреткен үнү менен гитардын мукамдуу добушун уккум келди. "Мен чоор тарткандарды да жакшы көрөм. Арабтар жакшы ойной билишет", деп үстүндөгү жылтылдаган кыжымы чапанын кийип, башына жашыл чалмасын ороду. Хатиптин көздөрү чүңүрөйүп, ары кирип кетиптир. Түнү менен кыйналып чыккан болуу керек. Ак жуумал жүзү саргаргансыйт. Загира эмнегедир ыйлап басылгансыйт. Анткени анын каректеринин кычыктарында алида жаштын тамчысынын тагы билинип турду. Чал башындагы чалмасын ороп бүткөндөн кийин Имаш аны жал ооруй карап: "Хатип, кыйналбай эле койсоңузчу", деди. "Жок, мүмкүн бул жолку көрүнүшүм акыркысыдыр. Олуя сүрөттөрүм жөнүндө айтып калайын. Аларды жараткандар да мага ыраазы болушсун. Өздөрү өлүшкөндөрү менен жараткандары тирүү да. Аз да болсо аларды билип алгыла. Жүрөгүңөр байыйт", деп анан Загирага кайрылды да: "Кызым, бул байкуштарды көп эле жемелей бербе. Тагдырынан адашкан. Эгер менин байлыгым, эки кызым болбосо, мен да ушулардын кейпине келмекмин. Дагы биздин укум-тукумубуз Кашкар шаарына отурукташып калганына Кудайга шүгүр. Же болбосо ким билет эле. Азыр мен кайсыл жердин бурчунда жүрөрүмдү. Колунда байлыгы, дөөлөтү жок адамдын көргөн күнү тентимей. Азыркы заманда баш батыра турган, курсак тоё турган жер табыш өтө кыйын. Турмушта бул эки шордуу күнөөлүү эмес. Ушундай жаралган заманга убал жок. Бул жактан орустар ишке жарады. Падышасын эбак кулатты.
эл жерине теңчилик заман алып келди. Орустар илгерки замандай Кудайга ишенишпейт. Аны мен эбак билем. Өздөрүн көргөнүм жок, бирок тарыхчылардын айтуусу боюнча дүйнө элдеринин угушума караганда мындай өкмөт жок экен. Жерине эркиндик, теңдикти алып келишти. Кыскасы, азаматтар. Кээ бир мага окшогон хатиптер аларды Кудайга ишенишпейт деп кыңкысташат. Алар кимге ишенсе өз эрки. Ошондой болсо да дүйнөнү титиреткен душманын жеңишти. Кыскасын айтканда, баатыр да, бактылуу да эл. Мен хатипмин. Башка эл жер Кудайга ишенеби жокпу, аны менен ишим жок. Иши кылып, эл жерине бакты таалай алып келгенден кийин, ал сөзсүз улуу олуялар. Көрүнгөндүн колунан келе бербеген иш, деп чалмасын оронуп, колуна теспесин кармап, асманга алаканын жайып бата кылды да Загирага «Доңузуң бүгүн келеби, кызым?» деп кайрылды. «Жок, ал Бейжиңге барам деди, улуу урматтуум», деди. «Бейжиңдин балекетин алат бекен. Баягы адаты да, 2-3 күн шаардан жоголуп кетмей», деди хатип Лилиянын бөлмөсүн көздөй бет алып. Биз бөлмөгө киргенде Лилия менен Арфи жок экен. Бир аздан кийин Төлөш келди. Загира бизге кайрылып, «Келемдин үстүнө олтура бергиле», деди. Баарыбыз үн катпай таазим кылып, кол куушуруп тизе бүктүк. Хатип Сыгандын колунан жетелеп, тигил дубалдагы илинип турган сүрөттүн маңдайына барды да, «Мына бул өз улутунун баш кийимин кийип, оң колуна алтын идиш, сол колуна кыл кыягын кармап, күлүп жайнап турган сакалдуу жаш жигит кадим эле сага окшош, Сыганым. Бирок сенин жүзүң буга караганда каардуураак, чекеңде бырыштарың бар. Бул күлүп жайнап, кимдир бирөөлөр менен тамашалуу сөз сүйлөшүп, ал эмес эч нерседен капар жок, колуна кармаган шарабын жутуп жиберген турат. Буга караганда муңайыңкысың. Сен турмуштан күлсөң, ушунун өзү болосуң. Көрдүңбү? Ааламда жашаган адамдар тилинин айырмачылыгына карабай бири-бирине окшош боло берет экен. Сага бул кандай окшош?» деди Сыганды карап. «Чын эле, улуу урматтуум, мен өзүмдү байкабаптырмын», деп Сыган колун куушурду. «Мына бул сүрөттөгү адам үстүндө кийип турган кийимдерин сага берип койсо, мунун өзү болмоксуң. Мен муну сен биздин үйгө келгенде эле байкаганмын. Эч кандай айырым аңар жок». «Ооба хатип, таң калаарлык. Жер үстүндө окшоштуктар болот экен», деп Сыган дубалда илинип турган сүрөттү улам-улам карады. «Бул сүрөт шайыр скрипач деп аталат. Муну тарткан адам бул ааламда азыр тирүү жок. Аты жөнү арабча алдында жазылып турат. Ван Хонд Хорост. Өзүнүн улуту голландтык. Утрехт деген жерде туулуп өсүптүр. Бул тирүү укмуштуу сүрөттү жарата билген олуя өз тилинен башка 4 тилде окуй да, жаза да билген», деп 2 колун артына алды. «Бул сүрөттү сиз кайдан сатып алгансыз?» деди Сыган. «Афин деген шаардан алып келгенмин. Накта өзү менде жок. Көчүрмөсүн гана сатып алганмын. Мен өзүм олуя китептер менен олуя сүрөттөрдү өтө жакшы көрөм. Кудайга ишенсем да, адамдардын акылынан жаралган асылдуулукту өтө барктайм. Испанияда да мындай олуя сүрөттөр көппү, Сыганым?» «Ал жагын жакшы билбейм, хатип. Ал жерде жан айласын таппай жүрүп, мындайларды байкаган эмесмин». «Ооба, Сыганым, кедейлик кендирди кесет», деп оор улутунуп алды да, «Сен бери кел, ятим». Мен ордумдан туруп, анын жанына бардым да, «Кулак сизде, хатип», деп кол куушуруп туруп калдым. «Жыландар ханышасын көргүң келеби?» «Мен анын сүрөтүн көргөнмүн, улуу урматтуум». «Кайдан?» деди хатип мага таңыркай карап. «Ушул эле үйдөн», деп тигил ар жакта илинип турган сүрөттү көрсөттүм. Чал жакын барып, ал сүрөттү бир топко чейин тиктеп турду да, «Ооба, туура таптың. Бирок бул ал эмес. Алыстан караганда өңү даана окшошуп кетет. Мен жыландар ханышасын көп жолу көргөнмүн. Кичинекейинде атасы аны базарга ээрчитип барганда бетинен эркелетип өпкөнмүн. Кийин бойго жеткенде атасы экөө мага анда-санда келип кетишчү. Өтө чырайлуу кыз эле. Анткени артымдагы омурткаларым ооруп, оорумдан бир нече күн жыла албай калганымда жыландын уусу менен ошол кыз айыктырган. Атасы мени жакшы таануучу. Аны мен тамашалап, жылан бийлетки чал деп атачумун. Ал мага молуюп үн катуучу эмес. Загира да аны көргөн болуучу. Ошондойбу, кызым?» деди чал артына кайрылып. «Ооба ата. Көрдүңбү? Аны жеке гана сен эмес, биз дагы билебиз. Ошол
Раматлык өзү болбосо да бир аз ага түспөлдөш сүрөттү алдыңа турат. Мен бул сүрөттү көргөн сайын жыландар канышасын көз алдыма элестетем, деп маңдайыбызда турган сүрөттү жалооруй карады. Улуу урматтуу Хатип, анын да дал ушундай кызыл баркуттан көйнөгү бар болуучу, бирок төшү жабык, жеңи узун эле. Ошонузун өзгөртүп койгон окшойт, дедим шашкалактап. Хатип мыйыгынан жылмайып, бул Айым Готро деген англис аялдын сүрөтү. Бирок жыландар канышасына окшош го, дедим. Туура баамдадың. Сулуулугу дал өзү, анын инеси да өтө чырайлуу болуучу. Ошончо адамгерчилиги да бар эле. Жаш кезимде аны көрүп, ашык болуп кала жаздаганмын, деп чал күлдү. Биз да аны менен кошо жандана түштүк. Сүрөттү Джон Сингер Сарджент тарткан. Мен муну ар дайым Абардинин кызы жыландар канышасына окшоштурам. Чынында ал адам суктанаарлык кыз болуучу. Оң гүлүнүн бири ачылбай өлүп калды. Кудай өтө жакшыларды зынданга каматып, андан кийинкилерин ажалга тартат экен. Эмне үчүн, Хатип? Деди сыган ага таамай карап. Өтө жакшыларга элдин көзү тийип өлбөсүн деп, турмушта кандайдыр кырсыкка учуратып, ага себепкер болуп, ошонун натыйжасында тигил адам кылмыш кылып, экинчи кудайы болгон өкмөттүн зынданына түшөт. Ошентип жарым-жартылай өмүрү убактылуу сакталып калат. Кудай себепкерин жибербесе, анда өтө жакшылар кырылып кетип, жер үстүндө жалаң шайтандын мыкаачылары бийлик кылат деп коркот имиш. Мына ушундан илгерки олуялар жакшы ат кермеде, жакшы күйөө түрмөдө деген сөздү айтып калышкан. Жакшы атты кермеге камап, элге көрсөтпөй бакпаса, аны кимде болсо мингиси келет. Ошондуктан аны камайт, же болбосо уурдап кетет. Жакшы кишилер зынданга камалганынын себеби эркиндик, теңдик, сүйүү үчүн күрөшөт. Алардын жүрөгүн алтын менен сатып ала албайсың. Алар башкача жаралып калган жандар. Ал эми жакшыны эл түшүнбөйт, кырсыктарга учуратып өлтүрүп коюшат. Ошон үчүн алар киши колдуу болушат. Мисалы сенин ханышаң. Ал эми зынданда олтуруп чыккандардын күнөөсү өкмөт алдында да, Кудай алдында да акталат. Эркиндикке чыкканда энеден жаңы туулгандай тазаланат. Силер да күнөөлүүсүңөр. Бирок зындан болбосоңор да акысыз бизде иштеп жаткандыгыңар үчүн Кудайдын пендеси катары акталып жатат. Ушундай ятим, деп мени ийниме колун койду. Рахмат, Хатип, айткан акылыңызга, деп таазим кылдым. Мен дубалдагы сүрөттөрдү көрүп, анан ар жактагы сүрөттөрдү көрөрүм менен бүткөн боюм калтырай түштү. Байкай койгон чал мени көпкө карап турду да, сен эмне чоочудуң, деди. Тетиги бурчтагы кемпирди көрүп. Кайсы кемпир? Деди чал таңдана сурап. Дубалда илинип турган сүрөттү айтам, улуу урматтуум. Чал анын жанына басып келип, сүрөттү тегиле карады да, ушулбу? Ооба, улуу урматтуум. Мунун корккондой эмнеси бар экен? Мерхоным деген желмогуз кемпирге окшош. Анын ким эле? Шапалакчы. Кайда? Баритахор деген жесир аялды билүүчү белеңиз, Хатип? Ооба. Ошондо шапалакчы болуп иштөөчү. Анын ийнинде мындай үкү олтуруучу эмес. Бул кемпирдин алдында турган күмүш кумгандан башкасы дал өзүндөй тартылган таксыр. Сени да шапалактачу эле. Ананчы, үй кызматчыларын эртең менен шапалак менен ойготуучу. Бул сүрөттү көрөрүм менен бүткөн боюм калчылдап кетти, улуу урматтуум, дедим, башымды жерге салып. Ушул сүрөттү тарткан олуя мүмкүн Мерхонумду көргөн чыгаар, дедим, мойнумду ал жакка буруп. Кайдан жүрүп көрмөгүлө. Муну тарткан голланддык Хальс деген олуя болгон. Өз аты Франца. Албетте ар бир улутта боору таш адамдар болот. Мүмкүн Хальс испандык мыкаачы аялды тарткан чыгаар. Себеби бир кездерде испандыктар голланддыктарды басып алышып, талоончулук үгүттөөлөрүн жүргүзүшүп турушкан. Ошондо ушул сүрөттү тартса керек. Мунун аталышы да өзүнчө бир укмуштуу көрүнүш. Эмне деп аталат? Дедим ага кайрылып. Хатип сүрөткө үңүлө карап, Харлемдик желмогуз деп аталат. Ааламда жашашкан адамдардын баары бирдей эмеспи? Ошондуктан Кашкарда жашаган Мерхонум кемпирге жуп келишип калган. Мен бул сүрөттү Меккеден сатып алганмын. Менин жүрөгүмө эң жакын сүрөт мына бул, деди, сүрөттүн алдында илинип турганды көрсөтүп. Анда кадим эле сыган экөөбүз күндө иштеп жүргөн устакана тартылган. Чоң дөңгөчтүн үстүндө башы күрсүйгөн адам
оң қолында балқаны биік көтеріп, сол қолында қып-чуырдағы темірді иіп жатады. Устакананын ичи али ысык. Көөрүктөн чыккан желден очоктогу от балбылдап күйүп, анын жыты бөлмөнү каптагансыйт. Ар жакта анын кесиптеши жалбыртап күйүп жаткан кызыл жалынга темирди сойлотуп, анын үстүнө көмүрдүн чогун үйгөнсүйт. Жерде толтура муздак суу куюлган чака, кичинекей челек, аттын такасы, дагы устаканага тийиштүү шаймандар чачылып жатат. От уламдан улам алоолонуп күйүп, тигил кесиптешинин жүрөгүн анын чогу ысытып жибергенсийт. Укмуш, деди Сыган ага телмирип. Чаланы далайга карап турду да: ааламда жашашкан ар түркүн улуттардын өңдөрү башка-башка болгону менен жүрөктөрү бирдей. Бирок орус элиники эбегейсиз кең. Ар бир адамдын жүрөгүнө аалам батат. Чексиз акылдуу адамдар. Мен алар жөнүндө көп окудум. Ошон үчүн улуу орус эли да. Өтө чечкиндүү, акыйкатчыл, боорукер, жөнөкөй, кичипейил. Мен арапмын, анын үстүнө хатипмин. Качан болсо калыстыгымды айтам. Чексиз баатыр эл. Жашап жаткан жашоодо акыр чикири болбой коймок беле. Жалпы жонунан алар бийик, анткени орустардын олуясы, ак сакалдуу Лев Толстойдун араб тилинде чыккан «Согуш жана тынчтык» деген китебин окуп чыкканмын. Эмне деген кеңдик. Ааламда олуя китептердин баарын чогултуп келгенде да ал аксакалдын китебине жетпейт. Орус калкынын дагы бир өзгөчөлүгү, алар өздөрүнүн эркиндигин бийик кармашат. Ааламда жападан жалгыз адамдын эркиндигин сүйүү, мына ошону орустардын аялдары өз жанындай баркташат. Биз аялдарды сатып алабыз. Алар жумуш иштешпей, үйдө олтурушат. Же балдарды тыңдап бага алышпайт. Же күйөөсүн тыңдап сүйө алышпай, орто жолдо өзүнөн өзү кор болот. Биздин аялдар кийим кийинип жасанышса, башка бир эркектерге жагыныштын аракетин кылат. Бирөөлөр мага суктанса деп тилешет. Курсагы тоюп, кийими бүктөлгөндө койнунда жаткан күйөөсүн унутушат. Орус ургаачыларында мындай жаман көрүнүш жок. Жаман көрсөңөр да мен калыстыгымды айтам. Орустардан арбыны үйрөнүш керек, жада калса жаман жагында. Анткени жашоонун, келечектин мейкиндигин даана көрүшөт. Ошон үчүн улуу да, кең да, бийик да. Мына бул тири укмуштуу жөнөкөй боек менен жандуу кылып сүрөттү жараткан орус калкынын уулу Плахов деген адам. Орустардын ички дүйнөсүнүн жөнөкөйлүгү ушул сүрөттөн эле көрүнүп турбайбы? Мен хатипмин, калыс кишимин. Ошондуктан чындыкты бетке айтам. Мен бул калктын кулк мүнөзүн орустардын ак сакалы Лев Толстойдун жазган олуя китептеринен үйрөнгөнмүн. Плахов өзүнүн бул сүрөтүн темир устачылар деп атаган. Мен көп эле жерди кыдырдым. Орустарда болгонум жок, бирок мындай жөнөкөй адамдардын тагдырын эң жөнөкөй кылып сүрөттө чагылдырган адамды көрө албадым. Муну жараткан олуя кедейдин эле баласы болгон. Эптеп билим алып, өлбөс өчпөс эмгек жаратып салган. Мен бул сүрөттүн көчүрмөсүн Кашкар шаарындагы бай орустардын биринен сатып алганмын. Афиндеги сүрөт көргөзмөсүнүн залында мен бул олуянын Дыйкандын баласы деген тири укмуштуу сүрөтүн көрүп, аябай кызыкканмын. Плахов да акыркы аалам менен эбак коштошкон. Өздөрү жок болгону менен алардын сүрөттөрү ааламдын бардык бурчунда илинип турат. Алардын тарткан адамдарынан үлгү да алса болот. Ошол себептен болсо керек, кыргын согуш болуп жатканда да буларга ок тийгизишпей, тыттырбайт. Душмандар уурдап кетпеш үчүн бекем жерге катышкан. Булардын кереметтүүлүгү ушунда. Кайсы гана кылым болбосун, ушул сүрөттөгү адамдардын өңүн, ал эмес аткарган кызматын төгөрөктүн төрт бурчунда жашап жаткан адамдардан көрүүгө болот. Олуялуулук деп мына ушуларды айтабыз, деди хатип дубалда илинип турган сүрөттөрдү дагы бир сыйра кыдырып. Имаш, бакча жакты карап келчи, лилиялар келе жатышкан жокпу? Деди чал. Хоп болот таксыр, деп ал эшикти көздөй жылабасты. Биз жер алдындагы бөлмөгө баралы. Шамдар күйүп турабы кызым, деп хатип кызына кайрылды. Оба ата, мобул жайылган килемди өйдө түргүлө, деди чал бизге сөөмөй менен көрсөтүп. Жарайт хатип, деп Сыган килемди түрө койду. Мобул тактайды өйдө көтөр, деп атайын туткалуу төрт бурч эшикти көрсөттү. Сыган аны жеңил желпи эле ача салды. Эми ылдый карай түшө бергиле, деп чал өзү тепкичтери менен жол баштады. Биз хатиптин артынан ээрчидик. Жер там анча чоң эмес болуучу. Дубалдарында шамдар илинген. Алар ар дайым күйүп турса керек, ыш жыттанып турду.
Бөлмөтө узата коюлган тактай, анын үстүнө эң сонун Кытайдын кездемелерин жыйып койгон. Анын жанындагы текчеде кооз буюмдар турат, бирок алардын үстү кыжымы менен жабылып эле. Хатип тиги кыжымын ачканда биздин көзүбүзгө тири укмуштуу кооз идиш аяктар чагыла түштү. Дубалдагы илинип турган шамдын жарыгына тигил буюмдар ого бетер колпунгансыды. Нес немедей буюмдарга каректерибиз катып, Сыган экөөбүз үн сөзсүз туруп калдык. Хатип бир аз тамагын жасап алып, анан сөз баштады. Бул буюмдар чыныгы кереметтердин колунан чыккан сонундук. Менин атам, анын атасы, мен жыйнагандардын баары ушул жерде. Буюмдарды сүрөттөп айтууга сөзүм да жок, тилим да жетпейт. Ааламда такыр наркы жок буюмдар. Карай берсең көзүң тойбойт. Мобул көк айнектен жасалган кумганды менин чоң атам Иран хрусталы деп атачу. Муну өтө көп алтын берип, ошол жактан сатып келген экен, деп ар түрдүү өңү кубулуп, көздүн жоосун алган кумганды сөөмөйү менен көрсөттү. Ата, ушунча жылдан бери бул кереметтерди эмнеге мага көрсөтпөдүңүз, айтпадыңыз? Сиз менен келип, үйдө киши жокто шамдарын жаңырткандан башка, бул жер тамда кандай сырыңыз бар экенин билбеймин, деп таарын кансып сурады кызы. Эй кызым, булар ата бабадан калган мурастар. Башка кыйынчылык түшкөндө кереги тиет го дегенмин. Ушул буюмдарды чексиз дилдилерге сатып, Меккеге деле кетип калсам болмок. Биринчиден дүйнөдөн куураган жокмун. Экинчиден бирөөлөргө бергенге дитим барган жок. Анткени бул жансыз буюмдарда олуялардын көзүнүн курчу, жүрөк каны сакталган. Чынын айтсам, жер тамдын сырын Төлө Шимаш Арфи гана билет. Бул жер тамдын жашыруун чыгып кете турган эшиги бар. Мен бул кереметтерди Лилия экөөңөр үчүн сактаганмын. Ал шордуумдун көзү көрбөйт. Экөөң тең бойго жеткенде бул жер тамга ээрчитип келип, ушул байлыгымды көрсөтүп, бир сүйүнтөйүн деп ойлогонмун. Тилегиме жетпей калдым. Лилиянын сокур жаралып калышы ушул мурастардын кайгысы болду. Сага мен ишенгеним жок. Жашырып жатканда не? Көзүм өткүчө ушундай ойдо калам го. Мейли, айлаганча. Сага мен бул кереметтеримди көрсөтөт элем. Эмнегедир коркуп жүрдүм. Себеби доңузга айтып коесуңбу деп күмөнсүрөдүм. Эгер ал эшек билсе, буларды жараткандардын баркын билбей, тебелеп тепсеп жок кылмак. Ал билимсиз ит карышкырды канчалык тойгузса да, баары бир карышкырдыгын койбойт. Жокчулуктун азабынан жапа чеккен адамда ошондой болот. Ар дайым доңузду жекиреттеп мени жаман көрбө. Менин ордумда сен болсоң да ушинтмексиң. Кардым. Ызалыкка мурунку жаш кезимдей чыдамдуу эмесмин. Сен да менин курагыма келесиң, ошондо билесиң. Мен өмүр бою мекениме кете албаганымдын себеби да ушул бөлмөдөгү силер көрүп турган кереметтердин айынан. Жолдо жоготуп, сындырып аламынбы деп корктум. Булардын баркын билген адамга дүйнөнүн эмне кереги бар? Күн-түн кумарланып карап олтуруп берсе болот. Арфи экөөбүз жер үстүндө Кудайдын барманы менен кем жаралып калгандай эле, бул бөлмөдөгү буюмдар жер үстүнө улуу адамдардын колунан бир ирет гана жаралып калган. Ошондуктан буларды өмүр бою сактап келе жатам. Жер үстүндө адам бири-бирин издешпей жүрүп эле, кокусунан акылдууга, сулууга, сокурга, бүкүргө жолугат. Арфи экөөбүз да дал ошондой болдук. Теңирим бир жааса, терегим эки жаайт болуп, боорукерликтин айынан биз шорду Сыган аялга көп дилди берип, Лилияны сатып алганбыз. Деги эле Арфи экөөбүздүн көзүбүзгө жакшынакай көрүнгөн. Көрсө, жолдо жолуккан тагдырдын себепкери бизди алдап жаткан экен. Айлаганча, бул сонун кереметтерди Лилиям көрбөй, аягы ушул болду. Мен жашоодо жолсуз адам болуп калдым. Буга да себепкер бар да. Мунсуз жаратылыштын өзү жаралган эмес. Ааламда өлбөгөн адам болбойт. Баарыбыз бир күнү жерге киребиз. Ошондуктан менден калган бул мурасты доңузга айтпай алып кал. Ал итке муну бергениң менен да жакпайсың. Өзүң деле түшүнгөн чыгарсың. Кичине эмессиң. Аял болдуң, үйдүн ээсисиң. Мени сыйлабасаң кой, могу көздүн жоосун алган буюмдарды, муну жасашкан адамдарды баркта. Анткени бул кереметтерге алардын көз жашы, жүрөгүнүн каны тамган, деп Хатип калтырап сүйлөдү. Макул ата, деди Загира көз жашы алып. Буларды чаң бастырбай жакшы сактат. Балалуу болгон соң ажеп эмес.
Ага ушул буюмдарды, сүрөттөрдү, бөлмөдө жайылган олуя китептерди көрсөтүп, менин сага айтканымды ага да айтып кой. Мындан кийин ушул кереметтердин баары сеники, кызым. Лилия байкушум көрбөйт. Көз деген көз, деди чал жерге көчүп басып. Рахмат, Хатип, өмүр бою сизге кулдугум бар, деп Загира атасынын бутуна чөгүлүп, ыйлап жиберди. Айтаарым ушул, кызым. Сенден өмүр бою жашырып жүргөн дагы бир жашыруун сыр бар, деп ордунан турду. Чоң аталарыбыз ушул үйдү салдырганда бул жер тамды кошо салдырыптыр. Эшиктери оңой менен эч кимге билинбеген, сезилбеген, жерге төшөлгөн эле таштай. Ушул жер тамда толгон токой керемет бар экенин эч ким билгени да, көргөнү да жок. Бирок муну үй кызматчыларым билишчү. Алар түн ортосунда келишип, дубалдагы шамдарды жаңыртып, бөлмөнү тазалап кетишчү. Алардын ар биринен эч кимге айтпаш үчүн ант алганмын. Үй кызматчыларым айткан убадаларына турушту. Аларга өзгөчө жумшак мамиле жасап, тамак аш, кийим-кечектен кор кылуучу эмесмин. Кай бир түндөрдө мен такыр уктай албайм. Ошондо мен бул бөлмөгө акырын келип, ушул кереметтерди карап олтура берем. Мобул нават салгыч кытайлардын хрусталынан жасалган. Жогору жагы саргыч кызгылт тартып, ылдый жагы күрөң сары боекко айланып кеткенсип турат. Түн ичинде бул тим эле күйүп турган таштай ар түркүн куулжуп көрүнөт. Булардын өздөрүнчө тилдери, керемети бар го, чиркен. Тегил алтын сымал түстөгү кумганды чоң аталарыбыз Ирандан көп алтынга сатып алган экен. Бооруна түшүрүлгөн оймолорду көрбөйсүңбү? Сүрөттөп айтууга тил буулат. Буларды көз менен көрмөйүн айтканга кыйын го. Ал эми анын жанында турган капкага айдай жасалган алтын идиштен орустун падышалары шарап ичүүчү экен. Чоң атам муну орустар алтын рубин деп атаганын айтчу. Мунун жанында турган тунук идишти карагылачы. Бооруна орустардын падыша аялынын сүрөтү тартылыптыр, деп Хатип аны колу менен акырын сылады. Бул ким? Деди Загира, баягы идиштин бооруна түшүрүлгөн аялдын сүрөтүн телмирей этиктеп. Орус калкында Екатерина экинчи деген падыша аял болгон. Ошонун сүрөтү. Муну чоң аталарыбыз алардын эл жерине барып, соода сатык иштерди жүргүзгөндө бир өтө бай кишиден сатып алыптыр. Муну атам байкуш көп жолу айтаар эле. Мындай кереметтүү буюмдарды ааламды төрт кыдырсаң да таппайсың. Мен да эч бир жерден жолуктура албадым. Болсо керек, бирок анча көп эмес. Илгери адамдардын укум-тукумунда жашыруун катылгандыр. Алар менде бар деп эч качан айтышпайт да. Анткени буларга баа чак келбейт. Кокус менин көзүмө түсө, Лилиянын бөлмөсүндөгү сүрөттөрдү, менин китептеримди көзүңдүн карегиндей сакта. Эч кимге айтпа. Булардын кусуру урат. Кокус Лилия экөөңөрдүн башыңарга кыйынчылык түшсө, булардын баркын билген кишиге саткыла. Кооздук үчүн кармаган бай, билимсиз кишиге бербе. Мага туура түшүн. Мен ушул кереметтер менен карыдым. Далай чеберелердин көз майы ушуга корогон. Айтканымды эсиңден чыгарба. Лилия булардын бирөөнү көрбөй өтөт. Иши кылып, бактылуу болсо болду, деп Загирага карады. Аңгыча эшиктен Имаш баш бакты да, Лилия менен Арфи келе жатат, деди. Эшикти жаап, килемдин үстүнө салып кой. Биз далис жактагы эшик менен чыгып кетебиз, деп чал ордунан туруп жөнөдү. Үчөөбүз Хатиптин артынан ээрчидик. Чал артына кайрылып, бул кереметтерди жанагы доңузга көрсөтпө деп улам-улам кайталады. Чал ичинде болгон сырын жашырбай айтты, бирок ал биз менен түбөлүк коштошуп жаткансып, сөздөрүнүн баары жүрөгүнөн сыгылып чыкты. Эртең же бүгүн деп эч кими бизди коркутканы жок. Анын айткандарынын баарын керез катары кабыл алдык. Хатип бизди кереметтүү мурастары сакталган жер тамдын экинчи эшиги аркылуу сыртка чыгарды. Ал эшик түз эле далиске барат экен. Ошону менен биз кайрадан Лилиянын бөлмөсүнө чогулдук. Арфи Хатипке кол куушуруп таазим кылды. Чал башын ийип, алик алды да: "Кызым, бөлмөгө келсем жок экенсиң. Загира эжеңдин күйөөсү башка жакка кеткенден кийин мен баарын чогултуп сага алып келдим. Сыгандын ырын угайын дедим. Хамирахун буларды устаканага иштетип коюптур. Шакардан самын саттырган ас келгенсип, эми аялдардын жылтырак буюмдарын асылыптыр, деди чал Лилиянын бетинен өөп. Аны мага Арфи айткан, ата, деди Лилия Загиранын жанына олтуруп. Хамирахундан башкабыз бул жердебиз го. Ооба, ата, деди Загира. Эмесе сыганым.
Гитараңды чертип, ырыңды баштай бер, dedi Хатип. Менин атым Маниел, бирок минтип эч ким чакырбайт. Билем, сыганым, мурун гректер булбулду Аида дешчү. Чынбы, Арфи? Ооба, улуу урматтуум. Мисалы, Арфи Лилиянын атынан атабай, эркелетип, Астер деп чакырат. Ушундайбы, Арфи? Ооба, Хатип. Астер деген сөздүн мааниси жылдыз дегенди билдирет, dedi Арфи. Көрдүңбү, сыганым? Жакшы көргөн адамды кандай эркелетсе да жарашат. Ошондуктан айып этпе, ырдай бер, деп Хатип башын ийип койду. Хуп болот, деп сыган уйгур тилинде төмөнкүчө ырдай баштады. Таксырым таттуу кыялдарга жаралыпсыз. Төгөрөктүн төрт бурчун аралапсыз. Арфидей акылманды Афинден таап, тагдырдан адашкандарга тартуулапсыз. Жарайсың болболум, жарайсың, dedi Төлөш ордунан олтулуп. Сайра, деп Имаш сыганга көзүн кысып койду. Ырдай бер, тартынбай, сыганым, деп Загираны карап койду. Арфи болсо ордунан туруп, мамыктын үстүндөгү кууш жаздыкты алып келип, чалдын чыканагына жүрөдү. Сыган болсо эки жагын каранып койду да, кайрадан ырын улады. Жылдыздай кыздарыңыз бар жымыңдаган. Турмуштун ачуусуна сыналбаган. Бакыттын келгенине паанай болуп, сиз аларга жүрөксүз кыйналбаган. Бали, сыганым, dedi Төлөш эки алаканын шак коюп. Шарап, тамак аш алып келгиле, деп Хатип Имашка кайрылды. Үнүңдө кеп бар экен, dedi Арфи сыганды жалдырай карап. Улай бер, сыганым, тартынбай. Тагдырдын жолунан эмнени жолуктурсаң, ошонун баарын ырда, деп чал ойлуу олтурду. Сыган колуна гитарын кармаган бойдон сөзүн кайрадан баштады. Карылыкка белиңиз бөкчөйбөсүн. Кеткен өмүргө көзүңүз чекчейбесин. Таттуу күнгө аралаша жүрүңүз, суран аарым көңүлүңүзгө кир кетпесин, деп сыган кара сөз менен ырын бүтүрүп, колунда кармаган гитарын чертти. Рахмат, сыганым, эми созо бер, dedi чал жайдарланып. Эшиктен Төлөш менен Имаш тамак аш алып келишип, алдыбызга койду. Шараптан идиштерге толтура кой, деп Имаш Төлөшкө кайрылды. Хуп болот, таксыр, деп Төлөш тамаша иретинде кол куушурду. Биз сиз эле ар жактан кылт эттирип алгансыңар го, деп Хатип аларга күлүп койду. Улуу урматтуум, мунусу да тигиниси да бар эмеспи, деп чалга колун куушурду. Бүгүн мен үчүн эч кимиң тартынбай ичкиле, жегиле. Байлыктын рахатын көрөйүн деп жыйнайт. Бул жерде доңуз жокто баарың жыргагыла. Эгер менден үй ээси катары кокус сөздөр мурун кеткен болсо кечиргиле. Менин жүрөгүмдө өйгөн бир нерсе бар, dedi шарап куюлган идишти колуна кармап. Айтыңыз, улуу урматтуум, dedi Төлөш. Мүмкүн бизден айып кеткендир, dedi Имаш. Жок, антип ойлобогула. Силер мага жан дилиңер менен кызмат өтөдүңөр. Мен силерге өмүр бою ыраазымын. Менин айтайын дегеним башка. Бул сөз Арфиге тийиштүү, деп ага карады. Айтыңыз, улуу урматтуум, dedi Арфи. Сени мен улуу Грециядан, Кытайдын бир бурчундагы Кашкар шаарына алып келгениме өкүнбөйсүңбү? Жаманыма да жакшыма да ортоктош болдуң. Эгер нааразы болсоң, чыныңды айт, Арфи, dedi чал ага шарап сунуп. Андай деп ойлобоңуз, улуу урматтуум. Сиз менен Лилия эл жеримди жоктоткон жоксуңар. Мен бул үйдөн кордук көргөнүм жок, ошондуктан мен сизге ыраазымын, деп Арфи Хатипти карады. Мүмкүн эл жериңде болсоң аял алып, балалуу чакалуу болот белең, ким билет. Өңүм мокочо, мага ким тиймегиле. Түшүмдө гана бир жолу үйлөнүп, бактылуу болгонмун. Ошондогу колуктум менен сүйүүмдү кошо ала кеткен. Ааламда мендей макоо адамдар да бар. Болуптур. Мен сени болбогон суроолорум менен кыйнабайын. Кана эмесе, баарыңар мен үчүн шарапты көтөрүп жибергиле, деп чал колундагы шарапты жутуп жиберди. Баарыбыз көтөрдүк. Бах, суусун эмес бекен, dedi сыган эрдин аарчып. Эми, сыганым, ырдай бер созулонуп. Муздаган жүрөктөр жибисин. Сыганым, аяламга үнүң жеткидей болсун. Биз тынчтанып олтуруп, шараптан кылт жутуп коюп, ырыңды угалы, деп чал ойлуу бизди карады. Сыган адегенде гитардын кылдарын бармагынын баштары менен бирден терип көрүп, анан төмөнгүчө созду. Адамдар жашоодон 1000 эсе амалдуубуз. Убакытка сынаган күзгү сымалдуубуз.
Турмуштан ичер суубуз бүтөөр кезде таш ыркаган ак тулпарлар сымалдуубуз. Ойда, сыганым, деди Хатип кубанычтуу. Ооба, жашоо адам баласынан алда канча ылдам жүрөт. Анын бийиктиги олуялардын ою менен барабар, деп чалды көзүнүн кыйыгы менен Арфи карады. Ме, шараптан жут, сыганым, деп имашанын идишин толтурду. Ал алдындагы шарапты токтолбостон тартып жиберди. Сыганым, башка ырдачы, деди Хатип башын жерге салып. Хуп болот, улуу урматтуум, деп сыган гитарын кайрадан күүлөп, төмөнгүчө ырдай баштады. Сулуунун сулуусу бар суктандырган, жин ургандай далбастатып буулуктурган. Карегине кирпиктерин сакчы кылып, караанына бүт денесин уулуктурган. Бали, деди чал сыганга жылмайып. Арфи аны көрүп жандана түштү. Тим эле болболдун өзү, гитар черткен колуңдан, деп сыгандын жонунан сылады Төлөш. Юзмухаммед бир аз ыкшып күлүп, шарапка кызып калдың окшойт, деди Төлөшкө кайрылып. Жок, улуу урматтуум, теги кылдан чыккан үн жүрөгүмдү кытыгылап жатат. Өпкө боорум меники эмес. Кудай урсун калп айтсам. Эх, атасынын көрү. Аянсаң да аянбасаң да бир күнү жер алдына түшөсүң. Ал жерге баргандан кийин мага десе, шишке сай отко кактап жесин, деп алдындагы шарапты жутуп жиберди. Сыган көздөрүн жайнатып, колунун бармактары кылды баскан сайын титиретип, каштарын жыйырып, куплеттин кайырмасын кайра кайталады. Загира менен Лилия телмирген бойдон олтурушту. Сыган бийлегенде же ырдаганда анын өңү өзгөрө түшүүчү. Чекесиндеги бырыштары жазылгансып кетүүчү. Киртейген каректери тирилгенсип, көздөрү жайнай турган. Денеси түзөлгөнсүп, ага эмнегедир жаңы дем пайда болуучу. Ал ырын кайрадан төмөнкүчө улады. Жылмайса жүрөгүнө болот себеп, жүздөрүн асмандагы айга теңеп. Ою менен бүт ааламды кыдырып, тулпарлары дүбүрттөйт элеп-желеп. Мына ыр деген, улуу урматтуум, деди Арфи чалга кайрылып. Олай бер, сыганым, деди чал. Денеси жаралгансып аппак сүттөн. Төшүндөгү кош алмасы төптөш бүткөн. Кыялы кыян болуп туш-туш жакка, сүйгөнүн айлуу түндө күндө күткөн, деп сыган акыркы сабын кайталады. Бали, сыганым, деп Төлөш ортого түшүп, бийлей баштады. Баарыбыз кол чаап жибердик. Арфини Загира жетелеп бийге түштү. Лилия өзүнчө кубанып, эки алаканын чапкылай берди. Бир гана Юзмухаммед ордунан кыймылдаганы жок. Баарыбыз шарап менен гитардын кумарына батып, чок чоюп, үнсүз сөзсүз ойлонуп олтурган Хатип менен ишибиз болбоду. Жүрөктү кытыгылаган гитардын үнү менен шараптын сыйкырдыгын ошондо билдим. Анткени ааламда көргөн жаманчылыгымдын баары унутулду. Себеби бүткөн боюң балкып, башыңдагы санааларың сай-сайга чачылып, кыжы-кужу болгон, көр тиричиликтен убактылуу бошоп, мелжиген көз жеткис, учу кыйры жок бакыттын төрүнө кетет экенсиң. Жашоодон чарчап чаалыккандыктанбы айтор, бейиштин төрүн аттагандай болдум. Ошол мезгилде сенин колу бутуң бош сыяктанат экен. Ошондуктан анын сыйкырынан кутула албай жаттык. Бир аздан кийин гитардын үнү басаңдай түшкөндө гана Загира Арфинин колунан бошоп, ата, деп Хатиптин мойнунан кучактай бергенде, чал олтурган бойдон жерге шалактай түштү. Мага анын көзү катып калгансыда, каректери тирүү кезинде эле жалдырап, бирок бир гана жерди карап тургансып, кыймылсыз болуучу. Загира коркконунан ата, ата, деп бакырды да, эки колу менен Загира көзүн жаба калды. Баарыбыз тең ордубузда чагылган тийгендей делдие түштүк. Чалкасынан жатып, каректери үйдүн төбөсүнө кадалган Хатиптин жанына Арфи акырын басып барып, анын башын колу менен жерден жөөлөп, көзүн жапты. Бир аздан кийин баарыбыз эсибизге келе түштүк. Загира атасынын мойнунан кучактап, өкүрүп бакырып, ыйлай баштады. Калгандарыбыз тирүү укмуштуу болгон окуяга айраң-таң болуп тура бердик. Лилия бакыра албай же ыйлай албай, эрин-дерин бүлкүлдөтүп, өңү чөптөй кубарып, атасынын эмне болгонун толук түшүнө албагансып, калтырап тура берди. Арфи көзүнөн чыккан жашты жеңи менен сүртүп, Хатипти алдына көтөрдү да мамыктын үстүнө жаткызды. Арфи Төлөшкө кайрылып, Юзмухаммеддин тааныган кишилерине кабарга баруусун өтүндү. Калгандарыбыз чаң тополоң болуп, оокатка тиричиликке кириштик. Баарыбыз өлүктүн камын көрө баштадык. Загира менен Лилия атасынын башында ыйлап олтурушту. Өлүккө ким баш көз болору белгисиз эле. Анткени
шаар башчысы үйдө жок болуучу. Ошондуктан Загира чуулган көз жашын сүртүп, Арфини чакырды да, эми сизден башка бул үйдө баш көз боло турган эч ким жок, деп кайра ордуна олтурду. Хоп болот, ханыша. Колумдан келген аракетимди жасайм. Мүрзө казуучуларды чакыртыңыз, ханышам. Эмне үчүн? Деди Загира чоочуп. Атаң экөөбүз алыстан жол тартып келе жатканда бири-бирибизге ант бергенбиз. Эмне деп? Кимибиз мурун өлсөк, тирүү калганыбыз өлгөнүбүзгө көр казып, денесин ушул үйдүн гүл бакчасына коюу жөнүндө. Ошондуктан атаңдын жата турган жайын мен өз колум менен казууга тийишмин, деди Арфи колун куушуруп. Загира үн каткан жок. Ошол күнү биз таңды таң атканча кирпик каккан жокпуз. Опур-топур болуп келишкен адамдардын аягы үзүлбөдү. Ал эми шаар башчысы эртеси да келгени жок. Салт боюнча шаар башчысы келмейин өлүктү коюуга мүмкүн эмес эле. Бирок күндүн өтө ысыктыгынан аны сактап турууга болбойт болуучу. Эртеси дагы бир күн күттүрүп, анан Арфи хатиптин үстүнө эч кимди киргизбей, анын денесин өзү жууп, чалдын айтуусу боюнча эшиктин алдындагы гүл бакчага койдурду. Хамирахун хатиптин сөөгү жерге коюлгандан кийин келди. Ал анчалык деле кайгырганы жок. Жөн гана душман көзүнө көрүнүш үчүн мүрзөнүн жанына келип, жерден топурак алып, мүрзөнүн үстүнө септи да кайра артына кайтты. Өлүктүн ырым-жырымдары бүткөнчө арадан бир топ күндөр өтүп кетти. Андан кийин Арфи экөөбүз ишибизди уланта бердик. Күндөрдүн биринде шаар башчысы үйдөгү, устаканадагы болгон иш жайды Арфиге табыштап, өзү башка жакка кетип калды. Шаар башчысынын үйүндө башкача кыймыл болду. Баарыбыз жаныбыздан зарыл нерсени жоготуп жибергенсип, эмнегедир ээнсиредик. Ал эми күндөр болсо өз ирети менен өтө берди. Сыган экөөбүз таң эртеңден кечке чейин устаканадан чыкпадык. Бирок ошондой болсо да, Сыган Лилиянын үстүнө үзбөй кирип, ага кайрат берип жүргөнсүдө. Хатип өлгөндөн кийин эмнегедир бул үйдө жашап жатышкандар түгөйүнөн ажыраган боз тайлактай боло түштүк. Бири-бирибизге сыртыбыздан жылмайып мамиле кылганыбыз менен ичибизден батына албагансып жаттык. Хатипчал бул үйдө баарыбызды жакындаштырган кандайдыр бир сыйкырдуу табыпкер сыяктанып сезилди. Анын жоктугу ушул үйдө жашап тургандардын ортосуна түшкөн көлөкө сымалданды. Сыган менен Лилиянын ортосундагы мамиле улана берди, бирок мурункуга караганда экөө тең ойлуураак болуп калышты. Анткени хатиптин өлүмү биздин күнүмдүк жашоо тиричилигибиз ошого алып келди. Лилиянын жалгыз таянычы Сыган, Арфи, Загира гана калгансыды. Атасы өлгөндөн кийин мурункудай гүл бакчага улам-улам сейилдебей, жума күндөр гана атасынын мүрзөсүнө Арфини ээрчитип барып, ал жерде көпкө чейин тура берүүчү. Ал эми Загира мурункуга караганда чечкиндүү боло баштады. Хатиптин өлүмү ага катуу таасир берди окшойт. Атасынын бөлмөсүндө калган китептердин баарын Хамирахун жок учурда мага таштып, баягы атасы көрсөткөн жер тамдын ичиндеги сандыктарга катты. Загира Арфини ал жер тамда ээрчитип келип, ар бир буюмдун баасын, атын башынан аягына чейин жаттатты. Бул мурастарга хатип өлгөндөн кийин Загира ээ болуп калган. Ошондуктан муну билгендер, көргөндөр эч кимге айтпаш үчүн ар бирибизден ант алды. Жер тамды хатиптин көзү өткөндөн кийин Загира андагы буюмдарды өзү жайгаштырып, аларды күн сайын тазалоочу. Анда-санда гана мени жардамга алып жүрдү. Бирок мен жумуш аткаруучу эмесмин. Бар болгону Загира менен өбүшүп читташып күн кечирчүмүн. Ошол учурда мени таң калтырган бир гана нерсе эле. Ал Загиранын мага болгон сүйүүсү. Анткени ал мени көргөндө таптакыр баарын унутуп койчу. Жер тамдын алдындагы кичинекей мамыкчага мени жаткызып, анан каалашынча сүйө берүүчү. Мындай учурда тегил олуялар жазган китептерден, баа жеткис буюмдардан тартынып уялчумун. Бирок бул убактылуу болчу. Кумарым бүткөндөн кийин Загиранын гүл аңкыган аппак денесинин жытына кандайча мас болуп, анын бүткөн боюна жылаңач оролуп калганымды өзүм сезбей калуучумун. Ал мени көпкө чейин денемди сыга-сыга кучактап, үнсүз сөзсүз өөп, жыттагылап, анан өзүнөн өзү ыйлап, жүзүн жашка жууй берүүчү. А мен болсо бороондо калган муздак денемди кимдир бирөө жылытып койгонсуп, анын төшүндөгү кош алмасына башымды коюп жата берүүчүмүн. Анткени ал убакта менде сүйүү дагы жок, жөн гана убактылуу жан жыргаткан кумарлыкка жыргачумун. Ал учурда аялдардын баарысы күйөөсүнөн жашырынып, каалаган эркектер менен ушундайча ойношот го деп ойлочумун. Бул
улуу кереметти түшүнчү эмесмин. Күндөр өз ирети менен өтө берди. Сыган экөөбүз устаканада жасаган билерик, шакек, куюшкан, жүгөн, үзөңгү, аялдардын чачысын, сөйкөсүн дамба күндө эртең менен жыйнап алып кетип, базарга алып барып сатып, андан түшкөн пайданы шаар башчысына алып келип турду. Хати өлгөндөн кийин ал үйдө жалгыз паанайыбыз Арфи болуп калды. Ал эми шаар башчысы болсо, мурункудан ого бетер каарданып, сыганды болбогон жерден жекирип, айыптай берди. Ал эми Загираны атасы өлгөндөн бери аялы катары санабай калды. Анткени үйгө таптакыр түнөгөндү койду. Загирага капа болгон жок, тескерисинче доңуз төшөгүнөн туруп кеткени жакшы болду деп, түн ортосунда Сыган экөөбүз жаткан бөлмөгө келип, мени ойготуп, бөлмөсүнө алып барчу. Загира экөөбүздүн ортобуздагы мамилени Сыгандан башка эч ким билүүчү эмес. Мындай учурлар мага убактылуу жыргалдуу түндөр эле. Анткени Загиранын мага болгон чын жүрөктөн жакшы көрүүсү аркылуу мен аялдардын ааламда жок назиктүүлүгүн, мээримдүүлүгүн, күчсүздүгүн, боорукерлигин, ошону менен бирге чукул ойчулдугун, өздөрүнө бекем тура алгандыктарын, керт башынын сүйүүсү үчүн ажалга бара тургандыктарын түшүндүм. Кээде көпкө чейин уктай албай кучакташып жатканда, аялзаттын көптүрүн билем. Кандайча? Эй, малакай, кайбир аялдардын эркектерге таптакыр билинбеген жактары бар. Кээси жалаң төшөктөгү рахатты жакшы көрөт. Бар болгон сүйүүсү ошол. Байкуш кээ бир эркектер сыртынан үйдүн ээси катары эсептелгени менен көзү жокто анын төшөгү башка бир эркектерге тебеленип, тепселип жүрөт. Муну көп эркектер байкабайт. Ойноштук сүйүү эмес, ал күнүмдүк сезимдин кумарына кутургандык. Сүйүү менен ал экөөнү чаташтырууга болбойт. Эрин чын пейили менен сүйгөн аялдар эч качан ойноштук жасашпайт. Эркек байкуштарга бизден анча деле көп нерсенин кереги жок. Бар болгону жумшак төшөк, аялдын мээримдүүлүгү, курсагы ток, кийими бүтүн болсо болду. Эй, аял дала эркектин башын айландырат. Алданбайм дегендер алданат. Сүйбөйм дегенди сүйгүзөт. Өзүнүн күнүмдүк кызыкчылыгы үчүн бай, карыган соодагерлерге тийип алат. Ал алдан күчтөн тайганда дилдесин тоноп, анысы аз келгенсип, көз көрүнө ойнош күтүп, күйөөсүнүн алсыз экенин тели тең туштарына айтып, күйүттөнүп, арман кылат. Мындайлар биздин Кашкар шаарында толуп жатат, деп менин мойнуман сыга-сыга кучактачу. Загира мындайлардын түрүнө кирүүчү эмес, анткени ал ичинен канчалык сызып турса да, анысын билгизбестен, калпта болсо күйөөсүн сыйлачу. Хаймирахунга каршы сөз да сүйлөчү эмес, какпады, тескери кыялдарын көрсөтпөдү. Башка аялдарга кеткенде да анын жолун торободу. Шаар башчысынын алдында ал өзүнүн алсыз экенин сезди. Ошону менен бирге анын күнөөлүү экендигин атасына өлөр өлгөнчө айтканы жок. Мен Сыган экөөбүздөн башкасынын баары Загираны жаман көрүшчү. Себеби өгөй энеси өлгөндөн кийин анын күйөөсүнө тийип алгандык бул Кашкар шаарында жок жорук болуучу. Бирок анын ички кайгы муңунда тээ-тетиги жүрөктүн ары жагындагы көңдөй жерде уюлгуган кара булуттардын жылып өткөн көзгө көрүнгүс издери бар экендигин эч ким көрбөдү да билбеди. Аны адам катары эмес, жөн гана үйдүн улуу урматтуу ханышасы катары сыйлачу. Ал эмес Лилияда өз эжесин катуу жемелегендиги жөнүндө Сыган мага көп жолу жобураган. Үйдө жүргөн үй кызматчылардан мен дагы күнөөлүү болчумун. Бул туурасында Сыгандан башка эч ким билүүчү эмес. Жаратылышта тилегейи тегиз эч кимди жараткан эмес. Мезгили, учуру келген ырыскымдан татпай коюуга менин да акым жок эле. Мен да өзүмдү тирүү жан катары ойлочумун. Кээде турмушта обу жок, акыйкатчыл боло берүүнүн кажаты жок экенин да билүүчүмүн. Анткени адамдар сенин айткандарыңа ишенишпейт. Ишенбегенден кийин анын баары калпка чыгат. Ошондуктан мен дагы жашоомдо эмне ырыскы келсе, ошону тата билүүчүмүн. Андан баш тартпа. Анда сен өзүңдү кемсинткендигиң болот, деп Загира мага көп жолу айткан. Загира менен бирге түнөгөн күндөрүмдө аны күйөөсү Сыгандан кызгангансып жүргөндүгүн айтсам, аябай каткырып, рас болуптур. Иши кылып, сенден шек санабаса болду, деди. Эмне үчүн? Анткени сен жашашың керек. Сыганга бооруң оорубайбы? Ал алдына келген коркунучтардын эбин таап кутулуп кетиши мүмкүн, деп бетимден сылады. А менчи? Сен анте албайсың. Жашоодо арамзалык эмне экенин билбейсиң. Көргөнүң көп болгону менен билгениң аз. Анын үстүнө жашсың. Башыңдан сүйүү өтө элек.
Мени менен жыргап жатканыңа бар болгону аял менен эркектин рахаты ушул экен го деп ойлоп жүрөсүң. Кеп анда эмес. Убагы жеткенде аялың да, эркектин да түбөлүк керемети сүйүү болот. Ал ааламда сокур, жаман жакшыны ылгабайт. Ошон үчүн аны сүйүү дешет. Мен сен жөнүндө уккандан баштап эле көрсөм деп жүрдүм. Акыры колума түштүң. Менден кичүүлүгүңө карабай жакшы көрүп калдым. Ал эмес күн-түн уктабай жинди болуп кете жаздадым. Колумда турган сүйүүнүн ырыскысын татыш керек болуучу. Акыры өзүмө сени коркутуп да болсо имерип алдым. Жүрөгүмдүн ачуусу канды. Жашоо мага мурун такыр кызыксыз болсо эми аалам мага сулуу да, шат да сезилип калды. Турмушумда сени гана каалаганмын. Аны ала алдым. Мындайга көрүнгөн эле аялдар жете бербейт. Сен үчүн өксүгөн жүрөгүм кумарданган да. Эки көзүм жумулуп кетсе да арманым жок. Менин бийиктигим, менин сүйүүм, эч бир жан менен кошулбаган тунук булактай жыргалыңды мага болгон убактылуу көз жашың менен жуудуң. Менин жүрөгүм да, акылым да сендей эч бир жанга булганбаган тазалыкты каалаган. Мен ал максатыма жеттим. Албетте, сен мени Кашкар шаарында бузулган кээ бир соодагерлердин аялдарындай баалашың мүмкүн, бирок мен ал эмесмин. Кийин түшүнөсүң. Сенин алдыңда акталбайм. Антүүгө менин акым жок. Убактылуу кумарга каныш үчүн сүйгөн сүйүү да сүйүүбү? Менин түшүнүгүм бул жөнүндө башка. Ал эч качан турмуштан алган орунда же сулуулугуңа карабай турган. Адам баласынын башына бир келип бир кетүүчү сүйүнчү да, кайгысы да. Аны сүрөттөөгө, түбү менен тегиз билүүгө эч бир аялдын, ааламдын тили да, көзү да жетпейт. Кээ бир соодагерлердин аялдары күйөөсү менен жатып, төлдөгөндү же ойнош күткөндү сүйүү деп ойлошот. Жок, андай эмес. Эки таттуу сүйүү эч качан кошулушпайт. Алар кошулушкан күндө да жер алардын сүйүүсүнө туруштук бере албайт. Экөөнү болбосо да бирөөнү сөзсүз жутат. Ал эми ааламда бири-бирибизди жөөлөшүп, жаман менен жакшыбыз табышып, төлдөп көбөйүп келе жатабыз. Эркек аялдын аял эркектин көзүн жазгырууга аракет кылышат. Мына ушул биздин жашообузга биринчи коюлган кирпич болуп калган. Кылымдан кылымга бийиктеп бара жатат. Деги адам баласы кызыкпыз. Ааламда бизге анча деле көп нерсенин кереги жок. Бар болгону ден соолук, ааламда тынччылык, үй бүлөгө, бири-бирине болгон таттуу сүйүү, курсагыбыз ток, кийимибиз бүтүн болсо болду го. Бирок менин билишимче ааламда жашап жаткандар буга түшүнүшпөйт. Жада калса, эки жердин, элдин падышасы эки коңшулар бирин-бири көрө алышпагандай, бирин-бири жамандашат. Сөздөн уу чыгып согушка айланат. Жазыксыз адамдар өлүшөт. Убал сооптон коркушпайт. Эл эмне бир момун койсум ал. Ээси кайда барса ошол жакка чуркурап уркурап кете беришет. Анткени көр тиричиликтин артынан ойлонууга убактылары жетишпейт. Мына ушундан пайдаланышкан падышалар аларды койдой кууп алышат. Ортодо жөнөкөй шордуулар жазыксыз кыйналышат, өлүшөт. Аларда эмне күнөө, эмне жазык? Эч ким түшүнүшпөйт, сурабайт. Ошентип ортодо жүрүшкөн жөнөкөй, жазыксыз байкуштар падышалардын айынан кырылышат. Ааламда жашап жаткан адамдарга бир гана ынтымак жетишпейт. Билбейм, мүмкүн мен жаңылып жаткандырмын, иши кылып, жүрөгүмдүн какканы ушундай. Ал эми сүйүү болсо, башка кеп. Чыныгы сүйгөндөрдүн денеси бири-бирине кошулганда от болуп жаныш керек. Андай сүйүүгө туш келген адамдар турмушта дөөлөтсүз, байлыксыз эле өзүлөрү менен өзүлөрү бай болушат. Алардын бирин-бири көрүшкөн эле түпсүз асмандай бакыт. Биринин жүзү бирине кооз тил, өмүр бою алардын денелери бири-бирине тийише турган болсо, коргошундай көлкүлдөп эрий берет. Чачы агарып карыган күндө да бири-биринен өткөн сулуулукту ааламдан таба алышпайт. Жекирмек тургай бири-биринин артынан айтышканды ыраа көрүшпөйт. Эркелетип чакырышат. Мен сүйүүнү ушундай баалайм, Жамил. Сен мени менен жатканда ар дайым төшүмдөгү кош алмамды жазданып жатасың, а мен болсом үстүмдөгү кийимдеримди бүт бойдон чечип салам. Сен мага туура түшүн. Ал менин бузулгандыгым эмес, назик денеңдин жыты мурдума түбөлүк сиңсин дейм. Сенден ажырасам, ушул өткөзгөн ырахаттуу күндөрүмдү элестетип жашай берем. Анткени мага жаратылыш берген тири укмуштуу сүйүүмдүн аз да болсо жыргалын көрдүм. Бул мага өмүрүмө жетерлик байлык менен бирге түбөлүк жүрөгүмдөн кетпеген ырахат болот. Мен сага сулуу сөз сүйлөп, алдап жаткан жокмун. Чыныгы билгенимди айтып жатам. Сенден ажырасам, өлүп калбайм, жашай берем. Күйөө менен сенчилеп эле жатам.
Бирок анын ар бир кыймылын, жада калса демин да сеники эмес деп эсептей берем. Ошентип мен өзүмдү жоокалатам. Анткени башка аялдардай эле балалуу болууну каалайм. Жашоодо жаман аял болсом да, балам мени коргойт, калкалайт. Качандыр бир убакта сага болгон сүйүүмдүн, мобул калган атамдын мурастарынын сырын ачам. Ал андан кийинкисине айтаар. Ошол мен көргөн чындык кийин эл оозунда кала берип, бара-бара жомокко айланаар. Ошентип сага болгон сүйүүм түбөлүк өлбөйт. Аялдардын бир кылыгынын сыры ушул болот, деп мойнума ак билегин артуучу. Мен Загиранын айткандарын толук түшүнчү эмесмин, бирок ошондой болсо да анын жайнаган көзүнөн, аппак денесинен эч жакка ажырай алган жокмун. Бүткөн боюм өзүнөн өзү ага тартылып туруучу. Загиранын кандайча мага болгон сыйкыры бар экенин ал кезде биле албадым. Кийин ойлосом, анын мага болгон таза сүйүүсүнүн жалыны экен. Биринчи жолу өзүңдү жаныңдан артык сүйө да, жек көрө да билүү керек экендигин сездим. Колуңда таптакыр дилдең жок болсо да, армансыз кимдир бирөөнү сүйүп калуу адам баласында эң жогорку бакыт экенин билдим. Ошондо баягы Арфинин түшүнө кирген Греция боюнча сулуулугу ашкан жомоктогу алкеста кыз анын жүрөгүн түбөлүк алып кеткендигине ишендим. Адам баласында көр кекиртектен, кийимден башка дагы толуп жаткан асылдуулук бар экенин Юз Мухаммеддин үйүндө жүргөндө Загира менен каным кошулгандан кийин гана акырындап сезе баштадым. Мына ушулардын баардыгы тагдырымдын баа жеткис байлыгы болуучу. Деги эле адам баласынын турмушунда чагылгандай капыстыктан тийген бир кырсык башталса, үстөккө босток баса бергени турмушта маалым го. Ошондойдун бири чал өлгөндөн кийин бул үйдө башталды. Анткени арадан 2-3 ай өткөндөн кийин шаардагы атактуу соодагерлерди үйүнө чакырып, Хамирахун шан шөөкөт курду. Бул кубаныч кайсыл окуяга арналгандыгын билбедик. Бирөө өлмөйүн, бирөө күн көрбөйт дегендей, Юз Мухаммеддин көзү жумулгандан кийин шаар башчысынан таптакыр эле коркуп калдык. Далисте акырын добуш чыгарбай басып, шыбырашып сүйлөшүп, көрүнгөнүбүз андан коргологон суйбуз. Бирөөлөрдүн арты менен өмүр бою күн көргөндөргө мындай учурлар майдай жагат. Ошондуктан шаар башчысынын ажаандыгы көбөйүп, ал эмес өзү мени бакан ооздукка дайындап алып, кийинчерээк шек саноо менен мамиле жасап калды. Эми ал бул үйдү өрттөп, күлүн асманга сапырам десе да, өз эрки болуучу. Хатиптин өлгөнүнө ал өз ичинен аябай сүйүндү окшойт. Ошон үчүн анын ырым-жырымдары толук бүтө элекделе үйгө шан шөөкөттү курду. Ал күнү шаардагы дөөлөттүүмүн дегендердин баары келишти. Аларды конок үйгө жайгаштырдык. Үйдөгү үй кызматчылардын баары керээли кечке тамак аштары менен алек болушту. Мен болсом шарап ташыдым. Коноктор узун апийимдин түтүкчөсүн биринин артынан бири кыдырата сорушту. Мен алып келген шараптарды коноктордун алдына коюп жатсам, шаар башчысы олтургандарга кайрылып, төмөнкүчө сөз баштады. Олоо урматтууларым, үй кызматчыларымды тааныбагандарыңар таанышып койгула. Бул баягы Какшаалдан биздин шаарга көр кекиртек үчүн тентип келген Сайра деген атактуу дебишчинин баласы. Жылаандар ханышасында, андан кийин Бай Жесирде өлгөн Арондо кызмат өтөп жүрүп, анын өлүмүнө түздөн түз себепкер болгондугу үчүн жазага тартылган. Эми менден 10 жыл акы албай кызмат өтөйт. Үйдөн башка жакка чыгууга тыюу салынган. Буйрук бар. Ким муну башка жерден көрсө, мага айтып келүүгө укуктуу. Ал үчүн жакшы акы алат, деди Хамирахун тегилерге кайрылып. Ооба улуу урматтуум, мойну менен кылган күнөөсүн башы менен тартсын, деп чурулдашты. Урматтууларым, мында үй кызматчы менин үйүмдө гана болушу керек. Мен бул үй кызматчыма ишенип, өзүмө бакан ооздукка шайлап алганмын. Бирок мага эч кандай жаңылык айтпайт, деп алдындагы шарапты жутту. Анда жазалаш керек, деди берки четте олтурган орто бойлуу, мурду теңиркей, сарала чапан соодагер этегин кымтып олтуруп. Эгер бул мен тапшырган жумушту жакшы аткарбаса, мөөнөтү бүткөндө дагы кошом да, деди шаар башчысы каткырып. Туура акылманым, дешти тегилер чурулдашып. Олоо урматтууларым, биздин үйдөн жакында өлүк чыкты. Карлыгы жеткен кайнатам өлдү. Биздин жашоо токтоп калган жок, өтүп жатат. Анын жашаган жашоосун тегеретип көрсөк, ит менен барабар болду. Загираны төрөгөн биринчи аялы өлүп калган. Хатипти кийинки аялы сүйгөн жок. Багып алган сокур кызы бар. Ал жөнүндө мен силерге айтып бергенмин.
чалдын ошол кызын мен тарбиялап өстүрдүм. Сокур кыз ушул күнгө чейин адамдын көзү бар экенин, ал көрөөрүн билбейт. Бармагы менен адамдын бетин сыйпалап тааныйт. Тири укмушуңкур эй. Ошону көрүш керек экен, деди бери жакта олтурган төшү жагжагай соодагер. Ашыкпа, ага да убакыт жетет, деди ортодо олтурган кара сакалчан. Ошол сокур кызды мен өзүнчө бөлмөгө бактырдым. Жанагы афиндик желмогуз гректи кайтартып койдум. Жүрөгүнө өмүр бою так кетпесин деп адам баласында көз боло тургандыгы айтпадык. Бул акылмандуулук, деди шаар башчысынын жанында олтурган кубактай жүздүү, маңдай тиши жок адам. Мен дамба менен сүйлөшүп койдум, деди Хамирахун ордунан отулуп. Кандайча, деди кызыл жүздүү соодагер шашылып шаар башчысына карап. Мен сыган сокур кызымды анын кичүү баласына берем. Бирөө маңыроо, экинчиси сокур. Ал эми тигил байкушка эптеп жанында жаткан аял эле болсо болду. Күйөөсү баш көтөрбөй иштей берет. Сокур сыган тынбай төлдөй берсе, маңыроо күйөөсү ошого ыраазы болот, деп Хамирахун эки жагын кылчак-кылчак карап койду. Туура айтасың, таксыр, деп баары каткырып калышты. Улуу урматтуу конокторум, мен шаар башчысы болгондон кийин силерге айтып коеюн дегеним бар. Айтыңыз, улуу урматтуум, дешип, баары кулактарын түрүп калышты. Пейжинде кол өнөрчүлөрдүн, жумушчулардын көтөрүлүшү болуп жатыптыр. Басышыптырбы? Деди берки четтеги соодагер. Анысын билбейм. Деги аалам тынч эмес. Мага десе бири өлүп бири калсын. Могул алакандай жашообуздун бейиши болгон. Кашкар шаарына учкуну тийбесе экен. Туура айтасыз. Кудай андайдан сактасын, деп чурулдашты. Деги орустарда кедейлер бийлик кылат деген чынбы? Деди алаң көз, төшүн жагжайткан адам. Ооба. Ал тарапта жашоо жыргал болсо, бай орустар жанын корголотуп, бул жакка качып келишпейт эле да. Көз көрбөгөн жердин баары жакшы. Ошол кара таман орустар бийлей турган элге алтын күмүштүн баркы жок дейсиңби? Бар. Алардын ичинде да дөөлөттүүлөр, дөөлөтсүздөр чыгат. Алдуулар, алсыздары да толуп жаткандыр. Аны кайдан билебиз? Орустарга барып көргөн жокпуз да. Адамдар жашаган жерде бирдей болушу кыйын. Телегейибиз тегиз, дөөлөтсүз байлыкка суктанбаш үчүн аалам жаралганда биринчи адамдардан болуп жаралышыбыз керек эле. Ошондо байлыкка кызыкпайт элек. Анткени ал убакта алтын, күмүш жерде тебеленип жаткан. Ааламдын кайсы бурчуна барсаң да өкүм бар. Акча бар жерде эч качан тең жашоо болбойт. Мына ушул акчанын дилденин өкүмү турмушта дөөлөттүүнү, дөөлөтсүздү жаратат. Ошентип орто жолдо акылдуулардан алсыздар куурайт. Жашоонун өзү ошол, соодагерим, деп шаар башчысы сөөмөй менен башын көрсөтүп койду. Туп-туура айтасыз, акылманым. Ушул сонун акыл үчүн шарап көтөрүп жиберели, деди шаар башчысынын оң жагында олтурган ала чапанчан адам. Келгиле, дешип, колдоруна кармашкан шараптарын тартып жиберишти. Бир аздан кийин бийчи кыздар келишип, шарап ичишип бийлешти. Тартылган апийимдин түтүнү, ичилген ичимдик алардын баштарын айландыра баштады. Арадан анча убакыт өтпөй эле коргондун сыртындагы сакчылардын башчысы Дамба кол кушуруп кирип келди да шаар башчысынын маңдайына ылып олтура калды. Шаар башчысына аны карап жылмайып, көзүн кысып койду. Ал үнсүз, сөзсүз башын ийкеди. Мурун конокко такыр келбеген Дамба ал күнү кандай себеп менен келгенине таң калдым. Бирок андан эч нерсе шекшибей шарап суна бердим. Ал 2-3 ирет келген шарапты удаа-удаасы менен тартып жиберди. Шаар башчысы колуна шарапты кармаган бойдон: "Жамил, сыганды бул жерге чакырып келчи, бизге ырдап берсин", деди. "Куп болот, таксыр", деп кол куушуруп, конок үйдөн сыртка чуркадым да сыган экөөбүз жаткан бөлмөгө барып, аны коноктор чакырып жаткандыгы жөнүндө айттым. Сыган колуна гитарын алып коноктордун үстүнө келди. Ал эшиктен кирээр менен: "Кел, сыганым, кел", деп шаар башчысы ордунан турду. "Рахмат", деп сыган таазим кылып кол куушурду. Ар жакта соодагер менен кучакташып, шыңкылдап күлгөн бийчи келин ордунан туруп, колундагы шарапты сыганга сунду. Сыган таазим кылып, рахмат айтып аны жутуп жиберди да колуна гитарын алып, мага белгисиз бир күүнү чертти. Ал эмне күү экенин олтургандарга жарыялаган да жок. Бир гана
мукамдуу боздогон гитардын үнү жүрөктү титиретип жатты. Аз убакыт өтпөй эле эшиктен чилдерманчылар менен барабанчылар келишти. Айтор конок үйү опур-топур болуп калды. Баары кызып калышты. Бир гана дамба менин көзүмө соодой көрүндү. Анткени эч ким менен чечилишип сүйлөшкөн да жок, тескерисинче тымпыйып олтурду. Бул мени бир чети аябай таң калтырды. Дагы бир жагы демейде өтө көп сүйлөгөн неме шарап ичкенде токтоо экенине ичимден таң калдым. Ал башкалардан ашыкча ичсе да таптакыр мас болбоду. Кана Сыган, ырдачы гитарың менен, деп шаар башчысы бутун сунуп олтурду. Ооба улуу урматтуум, ырдасын, деп олтургандар чурулдап жиберишти. Сыганым, мен да адам баркын билген адаммын. Эсиңде болсун. Жетишпеген жактарым өтө көп. Ага менин дөөлөтүм күнөөлүү. Анткени мен адам баласымын да. Биз жашап турган ааламда кулак угуп көз көрбөгөн окуялар болот. Аны кийин билесиң, деп башындагы чалмасын оңдоду да, алдындагы апийимдин түтүнүнөн соро баштады. Сыган шаар башчысынын жанында олтурган соодагерлердин сунган шарабын тартып жиберип, гитарынын кылдарын колунун бармактары менен катуу кагып алды да төмөнкүчө ырдай баштады. Жегүл чыгар, айлуу түндө өңүн ачкан, жылдыздар асмандагы нурун чачкан. Же тагдырбы таштуу жолдо баратканда жарк этип, капысынан бакыт чачкан. Жарайсың Сыганым, деп кыйкырды төшүн жагжайткан соодагер. Сенин ушуларың үчүн мына бул канжарымды тартуулайм. Муну чоң атамдын аталары илгери Багдадтан сатып келген эмиш, деп аны Сыганга сунду. Сыган эки колун төшүнө коюп, башы жерге тийгенче таазим кылды. Ушул мезгилде эшиктен узун бойлуу, күр сүйгөн адам келди. Аны шаар башчысы отур дегенде ишарат кылды. Алып эле дамбанын жанына барып олтурду. Алдына келген шарапты бир ирет тартып жиберип, калгандарын ичкени жок. Сыганым, үнүңдү сосчу, деди шаар башчысы. Манел үн катпай, соодагерлер берген канжарды кынынан сууруп көрдү. Анын сабы асыл таштар менен кооздолгон курч болоттон эле. Сыган канжардын сабынан өүп, дагы бир жолу соодагерге таазим кылып, аны өтүгүнүн кончуна катып койду. Анан төмөнкүчө бир куплет ырырдады. Жүрөктөр үнсүз сөзсүз эмнеге шыбырашат. Дирилдеп тамырлары жел тийгендей кыбырашат. Ааламды чарк айланган ак тулпардай, ой менен жүрөк байкуш жымыңдашат, деп Сыган ырын аяктады. Келишкен коноктордун баары анын үнүнө ыраазы болушту. Бир аздан кийин чилдирман черткендер, барабан каккандар күй ойношту. Бийчи кыздар бийлей башташты. Арадан аз убакыт өтпөй эле мени шаар башчысы Загираны чакырып келүүмдү өтүндү. Мен Загиранын бөлмөсүнө бардым. Ал мамыктын үстүндө китеп карап жаткан экен. Керери менен ал башын көтөрүп, ордунан турду да адатынча үнсүз сөзсүз көзүмдөн бетимден өбө баштады. Мени сыга-сыга бооруна кучактап алды да, "Коноктор кеттиби?" деп сурады. "Жок, күйөөңүз чакырып кел" деп мени жиберди. "Эл көппү?" "Ооба." "Бийчи катындар кеттиби?" "Жок, чилдерманчылар, барабанчылар, ал эмес коргондун сыртындагы сакчылардын башчысы дамбада келди. Ал биздин үйгө конок келгенде жолочу эмес эле го. Ит айдап келген окшойт, шарапка да кызыбаган немекен. Хамирахунчу?" "Күйөөңүздүн бети тымылжып, көздөрү каканактап чыкты. Анда ал бүгүн аялдары менен жатат турбайбы?" деп эшикти көздөй жол баштады. "Кайдан билем? Мас болгондо кетип калганын көрүп эле жүрбөйсүңбү?" "Ооба. Анда бизге Кудай берет. Эмнеге? Түнкүсүн экөөбүз гана болобуз" деп басып баратып мени карап койду. "Биттеп салса өлдүм го. Киши бычканга эриңиз уста дешет." "Ооба. Анын кыз зордуктамай, киши бычмай оорусу бар. Бул кылмыштарды жасабаса кумары канбайт. Кармалсак экөөбүз тең өлөбүз. Коркпо, кармалбайбыз" деп күлүп койду. Мен үн катканым жок. Загира экөөбүз ээрчишип, конок залга келдик. Шаар башчысы ордунан туруп, жанынан орун көрсөттү. Олтурган коноктор Загирага таазим кылышты. Бийчилер бийин уланта беришти. Соодагерлердин бирөөсү, "Бул шарапты таксырыбыздын аялы Загира ханыша үчүн көтөрүп жиберели" деп шарап куюлган идиштерди колуна алышты. Загира колуна кармаган шарапты жутуп жиберип, олтургандарга рахматын айтты. Барабан кагылып, чоор менен чилдирмандар ойнолуп, бийчилер бийге түшүп жатышты. Коноктордун алдына келген шараптын идиштери бошоп,
бал күрүчтөр, куурулган эттер жеэлди. Ашканада болсо Төлөш менен Имаштан буттары жерге тийбей, лыпылдап жумуш жасап жүрүштү. Алдындагы апийимден тынбай соруп жаткан Хамирахун ордунан туруп, коңшу бөлмөгө кирип, кайра бат эле колуна дилде салынган баштыкты алып келип, өз ордуна олтурду да: «Эй, Жамил!» деди мени чакырып. «Эмне буйрасыз?» деп кол куушуруп жанына бардым. «Могул баштыктагы дилдени алып, олтургандардын ортосуна алып барып койгун» деп баштыкты сунду. «Куп болот, улуу урматтуу таксыр» деп анын колундагы дилде салынган баштыкты алдым да элдин ортосуна алып барып койдум. «Улуу урматтуу коноктор, бардык бай соодагерлердин үйүнө барганда өзгөчө кызыктуу окуяларды көрсөтүшөт. Алардын ичинде менин эсимде калгандары ныраматтылык, жесир бай аялдыкы гана. Барытахордукуна конокко барганда үйүнөн тирүү укмуштууларды көргөнмүн. Мисалы, толку бою карапага окшош эрге жээлди, өңү суук, баскан турган айуу сымал атагы Кашкар шаарына тараган жазалоочу Мер хонумду. Чынын айтыш керек, кымбаттуу конокторум, Кашкардын бай соодагерлерине мейман тосуп алыш жактан эч бир калк тең эле албаса керек. Улуу урматтуу таксырлар, мен алардан башка тирүү укмуштууну көрсөткүм келет. Башкача айтканда мелдеш». Олтурган коноктор эмне мелдеш деп чурулдап жиберишти. Кимде ким ушул ортодо турган баштыктагы дилдени жылаңачтанып алып, менин колума алып келип берсе, менден сураганын алат. Шаар башчысы катары ант берем, бирок жылаңач болуп чечингенден кийин уялып, уятын катпасын. Энеден кандай туулса ошондой чечиниш керек. Мейли аял болсун же эркекпи, мага баары бир. Ошол мелдешимди ким аткара алат деп олтурган конокторго кайрылды. «Жок, таксыр, абийирибиз өзүбүздө эле калсын» деп бийчи кыздар шыңкылдашты. «Тирүү укмушуң көөрөй, мындай мелдешти эч ким ойлоп таба алган эмес, улуу урматтуум» деди баягы төшү жак жайган соодагер. «Мен ошон үчүн шаар башкарам да, урматтуу коногум». «Туура» деп кыйкырып жиберишти олтургандар. «Мүмкүн үй кызматкерлерден бирөөлөр ушул мелдешти аткараар» деди балжайган сары жүздүү. «Мага баары бир, конокпу, үй кызматчыбы, иши кылуу энеден туума жылаңач болуп, ушул олтургандарыбыздын көзүнчө чечинип, уялбай, тиги баштыктагы дилдени койгон жерден алып келип колума берсин. Анан үстүндөгү чечкен кийимдерин кайра кийинсин. Менин силерге койгон талабым ушул. Бул буйрук эмес, өтүнүч» деп ордунда олтурду. «Эмне деген жорук, улуу урматтуум» деп Загира күйөөсүнө карады. «Кымбаттуум, сен менин ишиме качандан бери киришип калгансың? Ойдо жокту ойлоп таптыңыз». «Ооба жаркыным, эгер бул мелдешти эч ким аткарбаса, кайра мага жакшы. Эртең бүт Кашкар шаарына дагы даңкым чыгат. Олтурган конокторуңдун алдында эч ким абийирин төккүсү келбейт» деп Загира шаар башчысына карады. «Эй, жаркыным, аял деген аял, эркектин ишине аралашкан ургаачы түү жарыбайт» деп каткырды. Олтургандар калп эле кыраан катка күлүп калышты. Ыза болгон Загира ордунан туруп, эшикти көздөй жөнөй турган болгондо, шаар башчысы аны этегинен тартып олтургузуп койду да: «Жаркыным, эч жакка жылбагын, бийчилерге шылдың болосуң» деп ачууланды. Загира кызарып татарып олтуруп калды. «Кана, кемиңер эр жүрөктүүсүңөр» деди жанындагы соодагер. «Эгер бул өтүнүчүмдү аткарсаңар, менден сураганыңарды каалаганыңарды ала аласыңар» деп шаар башчысы олтургандарга дагы бир жолу кайрылды. Ар жакта гитарын колуна кармап турган Сыган бери басып келди да: «Сөзүңүзгө турасызбы, улуу урматтуум?» деди. «Ооба, мен эркекмин да, өзүң билесиң. Шаар башчысымын, айтканымдай болот» деп жандана түштү. «Андай болсо, бул мелдешиңизди мен аткарам» деп Сыган колундагы гитарын жерге коюп, шаар башчысынын жанына үстүндөгү кийимдерин чече баштады. Олтургандардын баары үнсүз сөзсүз нес немедей чечинип жаткан Сыганды карап калышты. Сыган үстүндөгү кийимдерин таптакыр чечип салып, дырдай жылаңач болду. Анын жылаңач денесин көргөндөн эч ким уялганы жок. Тескерисинче, таң калуу менен кандайдыр ааламда жок тирүү укмушту көрүп жатышкансып, жан талашып, көздөрүн Сыгандын жылаңач денесинен айырбай карап жатышты. Сыган бир кадам алдыга басып, оң колун өөдө көтөрдү да: «Улуу урматтуу таксырлар, периштелер, ааламда кыбыр эткен жан жаныбарлардын баары адам баласынын ушул
кереметтеринен жаралган. Мындай керемет аялда да, эркекте да бар. Мунсуз укум-тукумдуу болоорубузду Кудай билет эле, деп сөөмөйү менен эки чатынын ортосун көрсөттү да, жайма-жай басып барып, жердеги дилделүү баштыкты алып, шаар башчысына сунду. Баарыбыз кулак мээден ажырап калгансып, бири-бирибизди карап тим болдук. Сыган шашылбай, олтургандардын көзүнчө кийимдерин кийинип бүттү. Шаар башчысы бир топко чейин туруп калды да, "Каалаганыңды сура, Сыганым", деди. "Улуу урматтуум, менин каалаганым бир гана киши. Ал ким?" деп шаар башчысы Загираны карады. "Мага кызыңыздай болуп калган Лилия менен баш кошууга уруксат бериңиз", деп Сыган шаар башчысына колун куушуруп таазим кылды. Эй, деди шаар башчысы олтурган конокторго шарап сунуп жаткан мага кайрылып. "Эмне буйрук кыласыз?" "Лилияны чакырып кел бул жерге", деди. "Хуп болот", деп эшикке жылып чыктым. Лилиянын бөлмөсүнө барсам, ал арфи менен олтуруптур. Эшиктен кирээрим менен "Сүйүнчү", деп бакырдым. Эч нерсеге түшүнбөгөн арфи делдие түштү. "Эмне болду?" деди Лилия ордунан ыргып туруп. "Сизди Сыган мелдештен утуп алды." "Кандайча?" деди арфи таңыркап. Шаар башчысы Сыган менен мелдеше кетип уттуруп жиберди. "Каалаганыңды сура" деди эле Сыган сиз менен баш коштуруп коюусун өтүндү, деп Лилиянын колунан жетеледим. "Бактың ачылыптыр, кызым. Тез бар", деди арфи Лилиянын чекесинен өөп, өзү ал бөлмөдө калды. Ал элдин шарты боюнча үй ээси коноктордун үстүнө кирүүгө акысы жок эле. Ошол себептерден болуу керек, ал эмес шаар башчысынын колуктусу Загирада чакыртмайын келүүчү эмес. Коноктор келген учурда шаар башчысынын жакындарын бирден чакырып келүүчүмүн. Азырда Лилияны мен ошенттим. Ал менин колумдан бекем кармап, "Жүрөгүм лакылдайт да", деди. "Сүйүнүп жатпайсызбы, улуу урматтуу периштем? Кое турчу. Алапайымды таппай жатам. Акыл эсимди жыйнай албай калдым. Деги жакшылык эле болсо экен", деп эки колу менен көкүрөгүн басты. "Баары жайында болот, коркпоңуз. Мындай учур өмүрдө бир гана жолу кездешет", деп кайра анын колунан жетелеп, конок үйгө алып бардым. Эшиктен кирген Лилия экөөбүздү олтургандардын баары жалдырап карап калышты. Шаар башчысы ордунан туруп, колунан жетелеп, Сыгандын жанына жанаша тургузду да, "Улуу урматтууларым, менин Лилия деген кызым ушул", деп маңдайында турган дамбага чыпалагын көрсөттү. Кийинки келген узун бойлуу уйгур менен дамба олтургандарга таазим кылып чыгып кетишти. "Улуу урматтууларым, азыркы чыгып кетишкен конокторго көңүл бурбагыла. Алар менин үйүмдү сыртынан кайтарышкан түнкү сакчылар, иштерине барышсын. Ким билет, канча досторум, канча душманым бар. Ошолорду бирөөсү өмүрүмө кол салабы деп да корком. Ошондуктан айланага көз жүгүртүп коюшсун. Алар кайра келишет", деди шаар башчысы аптыга сүйлөп. Ооба, тилеги жаман немелер түн ичинде уктап жатканда үйүңүздү өрттөп жибереби? Аны кайдан билебиз? Сактыкка кордук жок, улуу урматтуум", деди челкейген семиз соодагер. "Андайдан Кудай сактасын", деди шаар башчысы. Туура", деп чурулдашты олтургандар. "Менин өтүнүчүмдү аткарыңыз, улуу урматтуум", деди Сыган таазим кылып. "Мен башка сөзгө кирип кеткен турбаймынбы? Кечирип койгула, таксырлар", деп шаар башчысы эки жагын каранды. "Кечиримдүү", деп чурулдашты бийчилер. "Мөөрөйдү Сыган утканы чынбы?" деп Лилия олтургандардан сурады. Ооба", деп баары чурулдашты. "Улуу урматтуу периштем, Сыган сени сурады. Бирок сенин башың байлануу". "Кимге?" деди Лилия чочуп. "Дамбанын баласына. Сенин калыңыңды эбак алганмын. Ал оңойго турбайт. Силер улуу урматтуу коноктор, мага туура түшүнүсүңөр го деп ойлойм. Ошондуктан Сыганым, бул өтүнүчүң ордунан чыкпай калды. Мунун өтүнүчүн аткарбаган мен күнөөлүү эмесмин, таксырлар. Тагдыр ушундай. Билбеген, байкабаган өзүң күнөөлүүсүң, Сыганым", деди. "Ой, Сыган, мээң бар немесиңби? Бирөөнүн ала турган колуктусун талашасың да", деди берки четтеги чок сакал. "Сокур окшобойбу?" деди жанындагысы. Сыгандын бетине кимдир бирөө муздак сууну чачып жибергенсип ордунан ыргып турду. Ал тигил адамды жутуп жиберүүчүдөй карады.
Оба, улуу урматтууларым, мен тубаса сокурмун, бирок менин жүрөгүм көрөт, деди Лилия олтургандарга. Загира да Сыган да мен да нес немедей Лилияны карап калдык. Ой, тири укмушуңкур, жүрөгү көргөндөр да болот экен, деп каткыра башташты. Калгандары да караан каткы болушту. Загира ызасына чыдабай ыйлап жиберди. О, улуу урматтуу таксырлар, көздүү болуп туруп, түбөлүк сокур болгондор толуп жатпайбы? Ошондуктан силердин кээ бирөөлөрүңөрдүн жүрөгүңөр сокур да. Бул тубаса сокурлуктан жаман. Анын зыяны олтургандарыбыздын баарына тийиши мүмкүн. Мисалы, менин ата сүрөйүм Хамирахун, деди Лилия тартынбай. Туура айтасың, сокурум. Жүрөктүн көрөгөчү болгондон көрө көздүн сокур болгон жакшы эмеспи? Жашоого жеңил болот, деп Хамирахун каткырды. Жүрөгүң сокур болгон үчүн кара таман болуп жүрүп, энемди алдап, байлык дөөлөт күтүп, ушул даражага жетип олтурбайсыңбы? Энесимиш дагы. Сенин энең Афинде калган. Тентиген Сыган, сокур. Ошон үчүн Кудай сени эки көзүңдөн ажыраткан да. Сокур кезиңде тилиңдин узундугу 95 метр. Эки көзүң көргөндө ажыдаар болуп, бул үйдөгүлөрдүн баарын сормоксуң, деп бакырды. Сен айтпасаң да Сыгандын кызы экенимди билем. Загира менен Сыган бири-бирин карашып туруп калышты. Мен бул чатакка түшүнө албадым. Шаар башчысынын көзү чанагынан чыгып, сени кое тур, кезек келер, 72 тамырыңдын тамтыгын койбой, чүпүрөктөй айырбасамбы? Эгер мен муну аткарбасам, шаар башчысы атым өчүп калсын, деп чымырата муштумун түйдү. Аңгыча эшиктен дамба келип, патнустун үстүндө турган шарапты жутуп жиберип, баш бармагын шаар башчысына көрсөттү. Ал эмне белги экенин түшүнгөнүбүз да жок. Бир гана Лилияны карадык. Ал калтырап титиреп, сага кор болгондон көрө өзүмдү өзүм өлтүрөм, деп чуркаган бойдон эшикке чыгып бара жатып, каалганын кырын канк эттирип, чекеси менен сүзүп алды да кара кушу менен мрамор төшөлгөн жер тайпанына чалкасынан жыгылды. Ал сулук жатты. Загира шашкалактап барып, анын башын жерден көтөрө койду эле, колуна кызыл жаан кан жая берди. Загира өкүрүп бакырып аны кучактап жатып калды. Олтургандар эмне болуп кеткенине түшүнүшпөй, нес немедей катып калышты. Бир гана Сыган карбаластап чуркап барып, жерден көтөрүп ала койду да өксүп ыйлап жиберди. Лилия кыймылдаганы да жок. Сыган Лилияны көтөргөн бойдон бөлмөсүнө алып кетти. Мен алардын артынан кошо чыгарымда шаар башчысы колумдан кармап токтотту да, келген конокторго кызмат өтөбөйсүңбү? Деди. Улуу урматтуум, мен барайынчы, деп буркурап ыйладым. Жаагыңды бас, деп шелиге бир койду. Мен сендиректеп барып жыгылдым. Улуу урматтуум, биз баралы, дешти олтурган коноктор колдорун коошурушуп. Жок, улуу урматтууларым, эч жакка кетирбейм. Түн жарымына чейин болосуңар. Мындай абийирдүү кишинин үй бүлөсүндө эч кимге билинбеген чатак-чутактар көп боло берет. Кымбаттуу конокторум, бийчилерим. Элдин камын, шаардын келечегин ойлогон салабаттуу, салмактуу адамдар анча-мынчаны көңүлүнө албайт эмеспи? Деп такыр эч нерсе болбогонсуп каткырып күлдү. Томсорушкан бийчилер коноктор мойнунан байлашкан иттей болушуп, шаар башчысынын өкүмүнө кың дей алышпай, кайра ордуларына олтурушту. Шаар башчысы мени дагы шарапка жумшады. Көзүмдүн жашын токтото албай, ашканага барып, Төлөш менен Имашка болгон окуяны айттым. Алар шашкан бойдон Лилиянын бөлмөсүнө кетишти. Мен ашканадан шарап алып келип, олтурган конокторго сунуп жатканымда, Төлөш эшиктен көзүн жалжылдатып кирип, келип түз эле шаар башчысынын жанына барып, кулагына бир нерсе шыбырагандай болду да, шашып кайра чыкты. Шаар башчысы дамбаны карап күлүп койду да, баш бармагын көрсөттү. Ал олтургандарга сыр билгизбей жылмайып койду. Кана, улуу урматтуу коноктор, шараптан ичип, апийимден тартып, жыргай бергиле. Ой, күчтүүлөр, ойногула, бийчилер бийлегиле, деп шаар башчысы буйрук берди. Шарап ичилип, апийим тартылып, баары ортого түшүп бийлей беришти. Мен аларды карап, жалдырап тура бердим. Конок үйгө Төлөштөн башка эч ким кирген жок. Мен кайра ашканага барсам, Имаш ыйлап олтурган экен. Эмне болгонун түшүнгөн жокмун. Ал көз жашын алаканы менен аарчып, Лилия менен Арфиден айрылдык. Арфи Шордуну кимдир бирөөлөр жүрөккө канжар менен сайып өлтүрүптүр, дегенде колумдан батнус кандайча жерге түшүп кеткенин билбей, делдейип туруп калдым. Имаш олтурган бойдон ыйлай берди.
Менин көзүмө эч нерсе көрүнбөй калды. Конокторго шарап алып баруу да таптакыр эсимден чыгып кетти. Ошондуктан көзүмдөн аккан жаш карегимден салаалап чуурду. Бир маалда биздин тынчыбызды шаар башчысынын ачуу үнү бузду. «Кана шарап!» деп бакырды. Мен чоочуп кетип, «Улуу урматтуум, Лилия менен Арфиден айрылдык», дедим. «Аала мастын үстүн болуп кеткен жокпу? Конокторго айтпагыла, көз жашыңарды тыйгыла, атаңар өлгөнсүп ыйлабагыла. Сен эмне бышактайсың, катының өлгөнсүп? Бол, шарап алып кел», деп чыгып кетти.